жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Негизи эки жаштын ортосунда сезим болуш үчүн сөзсүз түрдө Гүлназ айым Сөзсүз түрдө эң алгач бири-бири менен табышуу керек, бири-бирине болгон урмат сый болуу керек. Албетте сезим болсо бардык нерсени кандай кыйынчылык болбосун, кандай түйшүк болбосун аны жеңип чыгууга сөзсүз түрдө өмүр өткүзөт деп ойлойм. ооба, Гүлназ айым айткандай эле ар бейшембиде, ар жума сайын биздин катышуучулар менен жана 7 миллион кыргыз эли менен жолуксак кандай жакшы. Арадан туура бир жума өттү. Биздин катышуучулардын арасында, биздин жаңыдан түптөлгөн жуптардын арасында кандай жаңылыктар, кандай өзгөрүүлөр болду экен деген суроолорго капталып, курчанып алып, биз дагы бүгүнкү эфирди сагынуу менен баштоо алдында турабыз. Ооба, негизи биз күтпөгөн жагдайлардын баары болушу мүмкүн. Акыркы эфирде биз Санат мырза менен Мээрим айым жөнүндө талкуу кылганда чечилбеген нерселер калып кетти да. Бирок ошол нерсени биз коомчулукка да салып, коомчулуктун ой пикири кандай, ошол жөнүндө айтып кетиңиздер дегенде көпчүлүгү Санат мырзага кошулбастыгын билдиришти. Ооба, мындан улам бүгүнкү эфирди дагы дал ошол суроонун үстүндө баштасакпы деген божомолдордун үстүндө турабыз. Анда көпкө созбойлу дагы алгач биз жана сиздер күткөн бүгүнкү биз жолукту шаңдуу кол чалуулар менен баштап алсак. Жана урматтуу көрүүчүлөр, ар дайымкыдай эле бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Сиздер менен көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Анда жагымдуу музыкалар менен, балким жакшы жаңылыктар мененби биз бул жакка Санат мырза менен Мээрим айымды кол чалуулар менен тосуп алалы. Assalamu alaikum. Hoş geldinizler. Gelingizler. орунсоңдордон го. Канча деген адамдын жүрөгү согуп турат азыр. Экөө эки жолго түшпөсө экен, бири-бирине көргөн жакшы сезим мындан да күчөсө экен деп, ошол биз жакшы жаңылыкты күтөбүз анда. Анда келиңиздер, чогуу талкууну баштайлы. Экранга жакын келип беребиз. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Негизи Гүлназ айым, ар бир эфир башталган сайын апамдын чайы өзгөчө көз ирмемдер менен, өзгөчө даам менен баштайбыз. Балким дагы биздин көрүүчүлөрдөн да көптөгөн каттар келет. Биз жолуктук долбоор башталганда столго апамдын чайын коюп, рахаттанып ичип көрөбүз депчи. Ошонусуңар биз да бүгүн биз жолуктук чай берип коеюн, рахаттанып ичели апамдын чайын. Анан кийин жанагы көрүүчүлөрдүн арасында ар кандай каттарды окуп калып атам да. Анан эмнеге эле кечке Канат мырза эмнеге чай куюп айтат дегенди угуп окуп калдым. Учурдан пайдаланып. Жок, мындай джентльмен го депчи. Негизи биз кичекейибизден бери эле биздин үйдүн ичиндеби же биз жакта ушундай тарбия алганбыз. Айым турганда ал жашы мындай апаларга гана куюп беришибиз мүмкүн, бирок айым турганда эч качан мырза чай куйбайт биз жакта. Бирок антсе дагы апамдын чайын ичип биз алдыга карай улайбыз. Ооба, ар бир көз ирмеңизди жагымдуу көз караштар менен толуктоо үчүн сөзсүз түрдө апамдын чайын ичиңиздер. Кандай керек? Кандайсыздар? Кандай кыйрат атасыздар? Саламатсыздарбы? Билбейм, сөз. Акыркы эфир бүткөндөн кийин кандай эмелер болду, өзгөрүүлөр болду? Куялар болду. Кандай жагынан ойлондуңуз? Дагы деле өзүңүздүн баягы принцибиңиз менен жүрөсүзбү? Мындай баягы эл тарасы эл сынчы деп коет го. Бизде кээ бир комментарийлерди окусаң, кадимкиндей сенин ката жерлериңди айтып берет да элдер делечи. Ошолсуңар өзүңүзгө дагы бир мойнуңуз калган жерлер болдубу элдин ой пикиринен? Ооба, идеальный адам болбойт го жашоодочу. Балким менде да ката бар. Бул үчүн Мээрим экөөбүз иштештик, сүйлөштүк. Жада калса өткөнкү айтылгандай психологко чейин консультация алганга бардык. Бирге бардыңыздарбы? Онлайн эле телефон аркылуу экөөбүздүн мамилебизди түшүндүрүп айтып бердик. Ал бизге айтып берди. Анан кандай десем,
ой эми ал психолог этот биздин мамилебизди угуп этот өзү мындай жашоодо мындай реальный эле карап баягы бул мамиле деле мындай жөнөкөй эле карагыла деди. Мындай бири бириңерге мындай бир нерсени күтүп албагыла, чоң нерселерди күтүп албагыла деди. Анан баардык нерсе чындыгында баягы эрте болгондо деле туура эмес деди. Ушундай бизге бир жакшы нерселерди айтып берди. Анан Мээримге сөз берейинби? Мээрим дагы толуктасын мындай. Негизи мындай болгондо биз башында сүйлөшүп таанышып баштаганда 1-2 жолугушубуз жакшы болгондо, жакшы болуп анан кээде мындай мен таарынып аткан учурлар болду. И ошондо мен башында мен айтчумун да токтотолу дегенде Санат байке жок сүйлөшөбүз деп ушинтип эле уланып келатканда 3 жума өткөндөн кийин Санат байке айтканда Мээрим мен сезимим ачылбай атат, балким токтотобуз деп ушинткен да. 3 жумада мен уже мындай көнүмүш адат болуп мен айткам да, негизи мен турмушка чыгам деген ой максатта келдим да. Анан мен дайыма мындай жыл башталганда 1 жылга максат коем да. Анан көп максаттар бул жылга койгон максаттардын баарына жетип, бул жылга турмушка чыгам деген максатым бар болчу да. Анан мен аны мындай максат кылып турмун да, өзүм адам табам деп эмес, турмушка чыгышым керек деп элечи. И мен Санат байкеге айткам да, может бизге дагы убакыт керек дегенде Санат байке макул деп кайра сүйлөшкөнбүз да. Анан жакшы эле болуп келаткан. Анан дагы мындай келишпестиктер болуп кетти. Анан акыркы жолу ошо келишпестик болгондо мен ойлондум да, мен неужели мен ушундай бир жерим не тобу. Негизи мен психологдор менен 1,5 жылдан бери иштешип келем да. Бала чака кезимден баштап баардык нерселерди проработка кылып турам да. Анан эмнеге менин мамилем мындай болбой атат деп ойлодум да. Анан балким Санат байке менен дагы сүйлөшүп көрөт деп мындай экөөбүз тең укту. Негизи аябай мындай элдин астында мамиле курууда кыйын экен да. Качан кыз жигитке өтөсүңөр, качан свадьба, качан той дегенде биз мындай жаңы эле таанышып баштадык. Бири-бирибизди жакшы билбейбиз, бирок ар бир жолугушуубуз видеого тартылып аткан үчүн биз аябай сүйлөшүп аткандай сезилет экенбиз да, уже тойго жетчүдөй болупчу. Анан мындай кыз жигитке өткөндөн кийин сыноолор аябай көбөйдү да. Анан ошо Кандай нукта улантат ошондо азыр мамилеңиздер мындай? Айла жоктон эле уланатабы же чын жүрөктөнбү? Бири-бириңерге болгон тартылуу барбы? Биз мисалы ушул күнгө чейин мисалы мындай болчу да. Мээрим мага мындай жөн таарынып, жөн кызганып, баягы ал нерселер болбосо деле мен айтчумун Мээримге, мындай жашоого реальный көз караш менен карасаң баары жеңил депчи. Жөн эле күлүп, тамашаны да жөн эле өткөрүп, жөн эле таарына бербей депчи, жөн эле өткөрүп, ушундай бир мындай жашоого реальный карап, мындай жөнөкөй эле мамиле куралы депчи. Жеңил баары, мамиледе куруш да жеңил, мындай кел, мындай жөнөкөй эле мындай бири-бирибизге таарынбай, бири-бирибизге неме кылбай деп ушинтип айтчумун. Мээримге деле психолог ошентип айтыптыр да. Анан Мээримдин дагы бир эмесин айтты, короче, для галочка мындай декабрга чейин турмушка чыгам деп максат коюп алыптыр. Анан менден эмне жакпайт, менин эмнем жакпайт деп суроо берсем, сиз вообще идеальныйсыз мен деп ушундай эле болуш да, менден эч бир кемчилик айтчу эмес. Анан мен таң калчумун, чын эле ушундай кыз барбы депчи. Мен мисалы тоого барып жашайм, свет жок жерге барып жашайм десем да, макул сен менен жашайм депчи. Сонунго? Жок, мындай сонун болгондо жашоого реальный кара. Этот Мээрим ал жерге барып тоого барып жашагыдай же болбосо андай кыз эмес да. Мисалы бул өзүн да жашоосун, өзүн достойный бир татыктуу жерге мисалы өзүн дагы самооценка деген болот да. Жок, тоого барып ар ким менен жашай берем дебейсиң да, бир өзүңө жаккан инсан болсо тоонун башына чейин барып жашайм деп деген бул кыздардын да. Жок, ошо мен эми тоого барбайм, мисалы мен тоого барып мисалы суроо сизден чыктыбы ал суроо? Мен бул просто анан эмнеге ал суроону берип атасыз? Жок, Мээримди эметтим да. Сынап көрдүңүз. Мындай жашоодо эмнеге даяр экен да? Эмнеге даяр экен деп ошентсем баягы, бирок жашоого мен Мээримге айттым, реальный кара, сен өзүң самооценкаңды бил. Жок, мен Санат байке мен андай жерге барып жашабайм. Кел, мындай жакшы жашоо курабыз деген. Ошондой жооп күткөнсүз. Адамдын мнениясын дагы баалайм да.
Анан деле галочка эмес, мындай мен не болсо дагы санат жакса жакпаса дагы это декабрга чейин санатка турмушка чыгып кетем деген, же болбосо мен болбосом деле башка балага декабрга чейин турмушка чыгып кетем деген бир максат койбосун депчи. Жашоого реально карайлы деп. Анан мындай болуп атат да. Ошол анан мен дагы өзүм үстүмөн чын эле менден да ката кеткен. Эми баягы бирок мен ойлогом, жакшы сөздөрдү чын жүрөктөн чыгып, мындай чын жүрөктөн айтам депчи, убагы келгенде айтам, шашпайлы депчи. Анан ошол нерсе болгон. Бирок баягы аябай сөздөр болду. Мындан кийинки кадамдарыбыз, мисалы мен психологдон кийинки же болбосо сүйлөшүүдөн кийин чечилгенден кийин мен мээримде вообще башка адам көрөм да азырчы. Мисалы жөнөкөй, мисалы азыр бүгүн мисалы кадимки жашоого мына реальный көз караш менен карайт да азырчы. Мурункудай эмес, бир эмеге түшүп алган эмес да. Мисалы, мен максатыма жетишим керек, турмушка чыгышым керек деген максат эмес. Мен качан өзүм адамды табам, анан турмушка чыгам. Азыр мен андай суроо берсем, это тоого барып жашабайт да мээримчи. Мээримде максаттар бар экен, мисалычы. Мурун биз олтука келдик деле мага кандай күйөө керек, мага кандай бала керек, мен кандай балага турмушка чыгам дегенде ал жерде мен жокмун да, ошол эле мындайчы, мындай тоого барып жашайм деген максат, тоого болсо да жашайм деген эме жазбаптыр. Мага деген условия түзүп берсин күйөөм депчи. Мага внимание кылсын, комплимент айтып турсун. Мен условия түзүп берген балага гана турмушка чыгам деген максаттарын жазып. Жок, максат койгондо ар гана жаза бересиң да, максатың точно ошондой болуп ишке ашпайт да. Жок, мен деле айттым, просто мен ал жерде жазылганда 100% андай бала таппайсың депчи. Бирок мисалы ошол нерселери мисалы өзүнүн жүрөгүндө мурун бар болчу экен. Мага условия түзүп берген, мени мындай балаган, бала керек деп жазган мындай жүрөгүндө бар экен. А самом деле келип туруп бул жок, мага условия түзбөсө дагы, митпесе дагы. Балким ошончолук деңгээлде жаккандырсыз. Мен өзүнөн угуп көргөн. Өзүнөн угуп көргөн. Мындай болгондо негизи мен ошо психология, саморазвитие менен анан мындай духовный дагы адаммын да. Духовный, мисалы динде айтылат да, сүйүштүн кереги жок, главное ал адам порядочный, жакшы адам болсо, мындай бир аз жакса сүйүү никеден кийин деп айтылат го. Мен ошондой ойлочумун да. Анан мен действительно если кийин жолдошума турмушка чыксам, вдруг анын жашоодо кыйынчылыктар болсо, тоодо жашаш керек болуп калса, жашай берем. Например, мен ошол мааниде айтылган болчу да. Действительно, если мен жолдошум мени жакшы көрүп турса, мен дагы жолдошумду жакшы көрсөм, экөөбүз бири-бирибизге ишенсек болду да. Канча адам Кыргызстан каршыбы, мен да действительно күйөөмө ишенип тура берем да. Мен ошол максатты айткан болчумун. Мен психолог менен иштешкенден кийин сен главное өзүң адам тап деп айтты. И мен мындай спокойно эле кабыл алдым. Санат Бакиде сезими барбы, жокпу, мага мындай өзү билет. Мен өзүм менен өзүм экөөбүз эки мындай эки башка адамбыз да, мындай эч мындай өзү каалагандай жүрөт. Если сезими жок болсо, мисалы башка адам деле мени, например, мындай барктайт да. Анан дагы эмнени айта кетсем, Санат Бакенде деле мисалы ар бир нерсеге мындай өтө жөнөкөй сөздөргө дагы терең маани берет да. Мисалы мындай отурганда дагы адамдарга кандай микрофон менен пикир айтам, например, кандай видео монтаж кылганда кантип видео монтаж жасайм, ушундай нерселерден дагы кандай сүрөт киргизем, ошого чейин мындай эме кылып берет да, ар бир нерсеге терең маани берет да, кантип сүйлөйсүң, кандай интонация менен айтасың, кандай тон. Мисалы ошол жери мага бир аз эме болду да. Кыйнай атабы. Как будто мындай аябай эле идеальный адам. Мындай мончокко тесип койгондой жүрүш керек экен да. Санат Бакенин ою боюнча мындай принциптер менен мындай аябай ушундай жүрүш керек экен да, мындай ою боюнча. Мен андай адам эмес, мен бир нерсени кылсам, мага главное кылышым керек. Туурабы, туура эмеспи, мен главное действую да. И потом уже на ходу аны оңдоп кетем. А Санат Баке сразу идеально кылып, сразу идеально жүрүш керек. Башынан баштап идеально кетиш керек деген. Ооба, мен сөзүм сезим кандай десем, мындай мамиле куруу да оңой эмес, турмуш жолуна аттаныш да оңой эмес деп көз караш менен карадым. Азыркы учурда бизде баары жакшы чечип алганбыз. Мындан ары дагы мисалы мен өзүм катамды оңдойм. Мээрим дагы өзүнүн айткан сөздөр менен өзүнүн катасын да оңдоду. Чечиштик. Жашоо бизге жеңил эле экен, жөн эле урушуп, жөн эле мен дагы жакшы сөздөрдү айтпай эмес, бири-бирибизге жакшы сөз айтып, мээрим дагы жөн эле мага таарынбай деп ушундай бир экөөбүздөн бир обновление болдук. Жашоо жеңил эле, жөн эле мындай татынакай эле мамиле курабыз мындан ары.
баары буюрса жакшы. Бул сыноолор болбосо дагы биздин мээрим дагы ачылбайт эле, мээрим дагы мындай нерсе болбойт эле. Мээрим дагы баягы мурунку бир для галочка менен күйөөгө тием деген максаты менен жүрө берет эле. Бизге дагы мындай сыноо болду. Анан кечиресиз, мен түшүнүшүм боюнча мындай болуп атат да. Санат мырзага мындай жооп керек болуп атат да. Мен сага сезимим болуп, сени өмүрлүк жарым көрүп атам. Мен сага мисалы эми кийин болбосо эле кийин айтасыз, турмушка чыкканга даярмын, сени жакшы көрөм, сени сүйөм деген сезимди эркек киши күтөт да. А Санат мырзага коркунуч болуп атат, бул мээрим для галочка эле декабрга чейин турмушка чыгып алыш керек экен деген сыяктуу болуп атат да. Мында да эки суроо болуп атат да. Бул мени чындап жакшы көрүп атабы же жөн эле декабрга чейин бирөө менен, балким сиз бирөө менен мелдеше кеткенсиз, декабрга чейин турмушка чыгам, $5000 бересиң деп. Ошондой да суроолор болушу мүмкүн. Ошон үчүн Санат мырзага мындай чыныгы сиздин сезимиңиз керек болуп атат. Чындап мен сенден башка эч кимди көрө алган жокмун. Мен сени гана жүрөгүм тандап атат деген жооп керек болуп атат да. Эми бул азыр балким эртедир, бирок ошол нерсеге жетиш керек болуп атат да бул нерсе. Билбейм, эми биз жаңыдан кайра мындай мамиленин үстүнөн иштеп атабыз да. Анан дальше эми билинет, мен азыр пока эч нерсе деп айта албайм да. Мен мындай кармабайм Санат байкени. Эң башка ошону айтып коеюн, сезими жок болсо мен кармабайм. Но бири-бирибизди сынап көрсөк болот. Если баары жакшы болсо, мен ошентип айта алам, действительно. Негизи буга чейин эле ошентип айтып келгем, мындай жаккан үчүн айткам да. Анан дальше ошол даже Негизи кечиресиз. Ошондой январь болуп кетсе мамиле токтой болгандай. Ошону айтып коңузчу, бул эмне деген? бул Азыр мээрим жооп берип койсунчу. Январь болуп кетсе мамиле токтой. 3 жылга чейин. Эгер мен айткам, декабрга чейин күйөө тийбей калса, мээрим жана эмелер цифралар бар го, ошондой менен эме болуптур да. Декабрдан кийин турмушка чыкпай калса, 3 жыл турмушка чыкпайсың деген эмеге Экөөңүз эртең психолог көрүп жашооңор аябай оорлошуп кеттир да, чындыгында чындайт. Азыр биз аябай деле чоң теманы көргөн жокпуз да бул жердечи. Өзүңүздөр деле психолог болуп калдыңыздар уже. Ошол эми баягы декабрга чейин турмушка чыкпай калса, 3 жыл турмушка чыкпайсың деп коюптур да. Мунун канчалык деңгээлде ишендиңер? Мен азыр мындай позициядамын. Качан турмушка чыксам да, мен главное өзүм адамды, мени жакшы көргөн, мага сезими болгон, мени сыйлаган адамды табышым керек. Ооба, 3 жыл, 2 жыл деген чек жок, э? Чек жок. Мээрим өзгөрдү, реальный көз караш менен жашоо карай баштады да. Эгерде ошондой адамды тапсам, анан мен ошого жараша мен дагы Таптыңыз буюрса келатат, жаштары келатат. Айсулайым, суроо бериңиз. Саламатсыздарбы жалпы баарыңыздарга. Бул жердечи силер мамиле кыз жигитке өткөндө эле уже психологду баштадыңарбы? Эртең турмуш куруу куракка келгенде ал кезде эмне кыласыңар? Силер өмүр бою психолог, момундай айтты эле, психологко бардык эле ушундай жашоо менен жашайсыңарбы? Же бул тренингде момундай сабак өттүк эле, момундай суроо койду эле, бул эмне деген мамиле? Мисалы мурда деген эч кандай психологу жок эле. Силер азыр өзүңөрдүн ортоңордочу сырттагы эле бир эмелерди киргизип алып эле бири-бириңер жөнүндө унутуп деле калып атасыңар. Силер только өзүңөрдүн күнгү графикке коюп алып, бул графикте бул, тиги графикте тиги, эртеңки күнүм бул, ушундайга өтүп алып турсуңар да. Чындыгы мамилеге көз карабайсыңарбы? Бири-бириңерге карагыла да, бири-бириңерге тартылгыла. Санат мырза, сиз деле мисалы азыр турмушка даяр эместей эле сүйлөп атасыз да, отуруп алыпчы. Мисалы, мээрим тиги ушундай суроо коюп алыптыр, бузуп салыңыз ал суроогун, сүйдүрүп алып алыңыз, өзүңүзгө тартып алыңыз. Мээрим айым бузат, сүйүп калсачы. Бул жердечи Санат мырза, мээрим айымдын сезимичи ачык эле баарыбызга көрүнүп турат. Аябай жакшы көрүп, сиздин көзүңүздүчү ашыкча карап жиберди даже. Сизге мээрим мындай табышмакта болбой калды да, сиз мындай сырдуу болбой калганына дагы сизге кызыгы кетип бараткандай болуп калды да. Ошондой эле. Айсул эже, мына сиз айтып атпайсыз, психолог кереги жок депчи. Мага ушундай мурун эле жашоо жеңил болчу. Мурун эле оңой эле мамиле курушта эле мындай жашоону жеңил эле карап аткам да. Мындай проблеманы деле жок болчу мендечи. Анан мээрим буга чейин психолог менен иштептир. Анан мээрим мага предлагать этти да. Мен психолог менен сүйлөштүм. Саңат байке, сиз да сүйлөшүп коюңузчу дегенде, мен мээримдин чын эле кандай проблема барбы, эмне экенин деп макул болуп, мен телефон менен эле психолог менен сүйлөшүп койдум. Анан ал нерсе деле бизге аябай влиять эткен жок, бирок мисалы мээримге влиять этти деп атам да. Мисалы сиз бул деле турмушка чыгам деген галочка коюп алып, ошол менен кетип бараткандан көрө, азыр психолог буга айтты. Этот мунун ою кичине өзгөрдү да. Ошол эле бизде башка мындай андай оорчулук деле эч нерсе жок да, мисалы.
Мунарбек. Санаштарбек Канат мырза, күнәсайым. Экоңорго мындай айтайынчы, мындай жеңил оңой кылып. Мен психолог болуп берейин. Негизи эмне керек бар жашоо психологдучу? Бизде Алла Таалам мындай мебис менен жараткан турабы? Ошо психолог деле бизге окшогон эле адам да негизичи. Мисалы мен деле азыр бир 10-15 адамды чогултуп алып психологиядан сабак бергенге көзүм жетет да. Реально ошондой да. Эми психологдорду дагы жаман дебейм. Бул жерде мындай болуп атат да. Мээримдики деле туура эми. Бир жолу адашты. Анан да экинчи жолу адашкысы келбейт, өзүнүн ичине койгон эми любой эле кыздын ичине койгон бир максаттары бар да, селдери бар да. Анан эми санат деле аракет кылып атат. Аракет вообще кылбай атат деген жокпуз, бирок экөөңдө кадимкидей мына бир мамиле сууганы көрүнүп турат да. Мамилеңер сууганы мындай актан ак, түздөн түз көрүнүп атат. Ошого экөөң эч кимге ишенбей эле мындай экөөң бир тоого чыгып келсеңер жакшы болуп кетчү деп. Мисалы Мунарбек, мен деле айтып атпайм, психологду мен вообще мындай барам деп деле ойлогон эмесмин. Мындай мээримге мен өзүм сөзүм менен айтсам вообще түшүнбөй койду да. Мээрим мындай жашоого реальный карачы, жашоо жеңил эле, ушундай бир нерселерди айтсам деле мындай действиясы ошондой болуп туралды. Анан айла жок өзү психологко чалыптыр, сүйлөшүптүр. Анан мен деле макул болуп баягы бир жолу психолог менен сүйлөшүп койдум телефон менен. Бизде ал санат менен да сүйлөшүшүм керек дептир. Макул болуп сүйлөштүм. Анан мындай заданияларды берди, бирок мен эми ал нерсе мага кереги жок, кылбайм дедим да. Мен и так билем, жашоо кандай экенин билем. Өзүмдүн чечемде эле ошондой болуп турдук да. Мен дагы бир нерсени байкап атам да. Мээрим азыр айтып атпайбы? Эси Санат байке аракет кылбаса мен Санат байкени кыйнабайм депчи. Уже мындай ичте бир сезим жок да. Жок, эсти мындай экөөң эсти отношения жакын кургуңар келсе, экөөңөр только бири-бириңерге гана ишенишиңер керек да. Мээрим сен только Санатка гана ишенишиң керек да. Ортодон но бир адам кирсе уже это не то да. Психолог киреби, тиги башкалог киреби? Саламатсыздарбы. Туура эмес да негизичи. Мээрим, Санат өкмөрдүкү баары эле жакшы болуп аткан. Азыр психологко кайрылып, наоборот, зомбировать этип салыптыр да силердичи. Норбек айткандай, азыр мээрим ошо психологдун эми программасы менен кеткен атат. Санат болсо дагы өзгөрдү деп жашнакай эле жүрбөдүңөр беле? Азыр эмне болуп кеттиңер? Жок, жашнакай эле жүрөбүз. Мисалы мен мээримге деле мурун деле айткам. Мисалы мындай депчи. Аял эркектин ортосунда, мисалы кыз жигиттин ортосунда деле мындай болгон сөз сыртка чыкпаш керек депчи. Эртеңки күнү мен айттым, сен күйөөгө мага чыгасыңбы, башкага чыгасыңбы? Сен ортодо, мен сенин жаңылышыңды каалабайм. Мен сенин бактылуу болушуңду каалайм. Эртеңки күнү башка жигит менен турмушка чыксаң деле ал күйөөң менен болгон сөздү даже апаңа айтпа дедим. Атаңа айтпа. Өзүң ошол жолдошуң экөөң чечип ал. Же болбосо экөөбүз турмуш куруп калсак деле, экөөбүздүн ортобузда болгон сөздү эч кимге айтпа деп мээримге айткам да. Айтып деле келем да. Эч кимге айтпа. Эч ким сага бизге эметпейт. Ар ким өзүнүн жашоосу менен эле жашап кетип калат. Санат, сага мээримдин өзүнүн жүрүш турушу, өзүнүн желаниялары сага төп келсе, мээрим сага Санат төп келсе, ошону эле билишиңер керек да. Силер өкмөр бири-бириңерге топ келесиңер, анан психологду ар кимди оорубегиле да. Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Мен да нерден айта кетким келип атат да, экөөнө. Силер экөөңөр азыр бири-бириңердин мамилеңерден жумурткадан кыр изеген эле болуп атасыңар да. Бири-бириңерден косяк издеп, анан эмне кылып койсом, минтип койсом, тигинтип койсом деп мындай азыркы айтылып кеткендей эле мындай бири-бириңерге ишенип, бири-бириңерди толуктагандын ордуна силер наоборот бири-бириңерден кемчилик издеп, анан мен мындай сөз менен кылбай атам, иш менен кылып атам деп мындай тарс эле кылбайсыңар. Эми силер деген баягы жаш бала эмессиңер. Мисалы Санат мырза, сиз деле бул жашоодо психологдордон көптү көргөн нерсесиз, аларга караганда сиз көп нерсени көргөсүз да, мисалычы. Анан ошону мындай жумурткадан кыр издебей эле, мындай өзүңөр мындай чечкиндүү эле болбойсуңарбы деп айткым келип турат да силерге. Чечкиндүү болгондо мындай болот да. Биз мамиле курдук, бирок мамиле куруп мындай дальше жашап кетиш деле мындай ким үчүн ол жеңил болсо, мисалы мен үчүн жеңил эмес. Дайыр жол жаңылгым келбейт. Мен мындай чыныгында реальный көз караш менен карап эле чыныгында эле мамилени куруп атам. Чынында адамды эрте үйлөнүп кетишти эле, мисалы мээрим менен сүйлөшүп атабыз. Этот бир мамиле куруп жатабыз. Балким этеги жакшы болот. Ассаламу алейкум баарыңарга. Менде суроолорум бар. Башында абдан сон башталды эле мамилелер. Анан байкашымча
мээримдин сезимдери чото өчүп бараткандай сезилди да мага дагы. Анткени себеби мен Санатка дагы суроом бар. Карап отуруп, баягы өткөндө дагы Тилек менен аябай кызганып, "Ма өзүмө чалбайсыңбы?" деп ушундай сөздөр сүйлөгөнсүң да. Андан кийин эле кайра мени да чакырып алып өткөндө эле бир сөздөр болуп кеткен. Чын эле эмне сүйлөштүң беле Нурлан менен деп аябай серьезный болгондо мен тамаша кетип ойлоп турмун. Ошондой кылып сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Ой, эми уруша кетебизби деп тамашалап койгом. Анан ошондон байкагам да, аябай кызганчак окшойсуң Санат депчи. Анткени себеби мен башында мээрим карындашым экөөбүз баягы жаңы катышуу болуп баштагандан кийин окууларын жиберип баягы ага карындаш катары жакшы сүйлөшчүбүз да. Ошондо баягы мага да суроолорун берип калчу эле, Нурлан байке, сиз бул жашка чейин эмнеге үйлөнгөн эмессиз деп. Мен жооп берип, андан мен да сурап калганда ушундай мурунку жолдошум аябай кызганчак болчу деп калганда, тарынма, бирок ошону айткым келди. Анан ошондон себептен ойлоп атам да, ушу аябай эле кызганып атып, ошол себептен может мээримдин эме сезимдери өчүп баратабы. Негизи өтө кызганган болбойт да, аял кишини да түшүнүш керек. Ошого жооп берсең, мээрим сага да суроо да бул. Кызганыч орду менен эле деп ойлойм. Жок, негизи орду менен эмес да, мен байкадым. Кызганбаган адам. Кандай дейсиң? Кызганбаган эркек ба, бейишке да кирбейт деп коет го. Кызгануу орду менен эле. Жок, кызгануу туура, мусулманчылыкта кызганыш керек эркек адам, бирок орду менен да, аял кишини да чүнү менен кызганыш керек. А биз деген бул жакта катышчу, бизден эмнеге кызганасың сен? Мындай да, эгерде Нурлан сенин деле кызың болсо, сага сенин кызыңа ошо катышуучулардын арасынан эле бир бала чалып алып, кызың экөөңдүн мамилең кандай деп сураса, бул болбойт. Эме Санат мырза, бул сен келелекке чейин болчу. Негизичи, сен келелекке чейин баягы жакшы болчусуз деп атпаймынбы? Ага карындаш катары сабактарын жиберчү. Мен келгенден деле чалбадым беле Нурлан. Жок, чалганда мен өткөн. Мен келип 2-3 тааныштык болуп, 3 жума өткөндөн деле чалбадым беле. Санат уксаң, мынчалык болбойт да. Мен карындашымды мисалы, мээрим аябай ошондо аябай настроениясы жок, баарыбызга кошулбай калган, катышуулар. Даже сүйлөшпөй да калган. Мындай кылып албы, Нурлан? Котур сүйлөп алсын, Сүйлөшпөй калган. Мындайда сен 3 жума өткөн биз таанышыкта жүргөндө эле мойнуң алсаң, чалдың беле? Жок, чалып мен баягы эмне болду, карындашым баягы атасы ороп аткан кез болчу, ошондо чалып атаң жакшы болуп калдыбы деп сурашы мүмкүн. Мен мээримге бир башка нерсе менен чалбайм деп сен деле ойлонбойсуң. Мен тыштан келген бала эмесмин же кызгангандайчы? Ошол да негизи сурашыбыз керек, Санат. Сен башка нерсе менен чалгансың да. Эмне менен чалды эле? Санат, андай нерсе менен чалбайм мен мээримге. Мээримден өзүнөн сура. Башынан элечи. Аны мээрим деле билет. Баары эле билет. Кандай максатта чалып тур, мээрим өзүң айта кетчи. Негизи мына Санат байке айтып атпайбы, башында эле чындай жанакы айткан сөздөрүн мага айтканда, мындай бекем мамилеге бекем бололу, ачык мамиле куралы, лишний адамдарды кошпойлу деп баягы күнү айтты, мамилебиз башталганда да айткан да. А мен макул болуп, эми экөөбүздөн көнүп ошондой мамиле куруп келатканбыз. Анан ооба мен айткам, чалган мындай как обычно мындай эмне болду мээрим, атаң жакшыбы деп эле мындай ошондой эле жазуулар болгон. Мен жооп бере албай калдым. Анан мен сүйлөп коеюнчу. Мындай болгондо Нурланга отурсаң, эгерде баягы мен деле мээримге айткам. Любой катышуучу балдар чалаба, ким чалат, ал телефонду. Жооп бер, ден соолугуң сурайбы, сенин анда ден соолугуң сура. Мындай жумуштар же бирдеме сенден сураса ошого жооп бер. Анан экөөбүздүн мамилебизге өтүп, мисалы Санат менен мамилең кандай болуп атат дегенде, ал жөнүндө сүйлө. Ал жөнүндө айтпа деп айткам. Самом деле, мисалы Тилек менен деле ошондой болуптур да. Тилек экөө сүйлөшөт дагы. Анан Санат экөөң мамилең кандай, Санат жакшы эле болуп атабы деген суроолор да мээримге кеттиптир. Нурлан деле мисалы ошондой суроолорду бермек да, мисалы футбол ойноп ошого калган. Эме да Санат кое тур, мен бир нерсени айта кетейин. Буга чейин баягы чындап айтканда мээримдин көңүлү жок, эч ким менен сүйлөшпөй калганда, мен ойлодум сен абдан эле чек коюп койгон болушуң керек деп ойлодум да. Чек коюп койгондо могу Нурлан мырза мындай болуп атат. Баары менен сүйлөшпөй депчи, анткени чек бар уже сүйлөшө албай калды. Мен чек койгон эмес, мына өзүнө деле айткам. Любой менен сүйлөшө бер. Бирок ден соолугун сура, ал да сурасын, иш болсо бир нерсе сураса же бир сенде жумуш болсо ошол жөнүндө сүйлөш. А бирок экөөбүздүн мамилебиз жөнүндө сураса, эфирден барып Санат байке менен чогуу сүйлөшөбүз деп айтчы. Мисалы азыр кыз жибек деле, мисалы талапкери келди. Туурабы? Биз менен эч жакка барбайт. Андан бери багылыкка бар, тияка бар деп кыз жибек өзүнүн талапкерин. Ошондой эле биз таанышып сен айткан сөздөрүң бар да.
сен неге тикегенде аябай уже булугуп ошол жерден сүйлөй албай калган, мен сүйлөйүн деп сүйлөй албай калгам да ошондо муну аябай эле басып салгансың, сен неге чаласың депчи. Анан мени да чакырып алып, значит тилек ошол айтып атам деп могул жерден кичине кекеттиң, бирок мен сага күлүп эле жооп берип койгом. Санат бул карындашым да депчи. Жок, хорошо, чалгыла. Айтып атам, сен муну чек коюп койгон окшойсуң, аябай. Айтып бербейм, Нурлан. Кайра айтып бербейм. Эме түшүндүк окшойт. Кызганып тур, эми туура түшүнөсүз Нурлан мырза. Кызганып атат, кызганыч жакшы да бул. Жок, кызгандым, бирок мисалы чеги менен кызгандым. Чеги менен биздин мамилеге балдар менен талкуу кылбасын да. Ооба, туура, ал нерсе туура, бул жеке мамиле. Силер бир эме менен дисциплина менен эле жүрөсүңөр да. Анан мындай биз аял киши эмоция менен жашайбыз да. У вас такого нету да, что мындай сразу келип туруп мындай жөн эле туруп туруп, жүр мээрим киного барып келебиз же болбосо жүр тоого чыгып келебиз деп мындай ушундай внезапный нерсе жок да. Силер мындай только расписание менен бүгүн момундай болот, эртең момундай болот деп ушундай менен жашайсыңар да. Мээримдин расписаниясы болсо эмне болуптур? Ал нерсени бузат турган сенсиң да. Аны сүйдүрө турган сенсиң. Эркек киши, биз аял киши айта беребиз, жок мен мындай тигиндей да айта беребиз, бирок эркек киши бизди сүйдүрүп алганда биз өзүбүз башыбызды ийип эле беребиз да. Өзүбүз канчалык мыкты айым болбо, канчалык күчтүү айым болбо, биз өзүбүз башыбызды ийип беребиз. Ал ийдире турган сенсиң да, Санат. Андай нерсе биз көргөн жокпуз. Буга чейин мисалы мээримдин эмеси сөзү башкача болчу да. Санат, мен сени жакшы көрөм, мен сени Кыргызстанга каршы болсо да туруп берем деп ушинтип мага айтып атпады эле. Анан азыр бүгүн психологдон кийин эле мисалы Санаттын көз карашы жок болсо мен дагы макулмун деп атат өзү. Жок, Санат мырза, сиз деген Мээрим айымдын көңүлүн калтырып келип атасыз. Бул көптөн бери ыйлап, көз жашын жашырып ыйлап келип атат, бирөөбүзгө да билгизбегенге, бирок биз байкап эле жүрөбүз. Эмеге чооптур булчу. Ошондо эле чыкты просто. Эме чогуу отурган жерлерде дечи, Санат мырза, сизден такыр внимание жок Мээримге. Микрофонго. Санат мырза, сиздики билинип атпай, чогуу жүргөндө дагычы мындай өзүңүздүн түгөйүңүз, кызыңыз катары жанына келип да отурбай коюп атасыз. Анын баары бизге сырттан байкалып атат. Сизде сезим мындай Мээримге тартылуу деген такыр жок болуп атат. Мээрим жалгыз мотурайып эле жүрүп атат, баары чогулган кездерде делечи, өзү менен өзү болуп атат. Мен айтып кетейинчи, мен негизи Мээрим эже менен кичине жакыныраак сүйлөшүп калам да, анан кийин чын эле Санат байке аябай кызганчак экен да. Мисалы баардыгы биздин байкелерибиз да чынында мындай баары эле бизди жакшы көрүп аткан жок. Биз катышуулар менен сүйлөшүшүбүз керек да. Мээрим эже башында баары менен жакшы болчу, Тилек байке менен да ошо баары менен элечи, ага да катары. Анан кийин жок, чын эле сүйлөшчүк да баарыбыз. Анан кийин Санат мырза келди. Анан кийин эч ким менен сүйлөшпө дегендей мындай тыюу кылат экен да. Анан Мээрим эже да айтып калды да, мен Санат байке мындай кызганып атат, анан мен кызгандырбайын деп мындай көбү менен сүйлөшпөй атам деп өзү мындай чектөө коюп алыптыр да, чын эле рамкага киргизип атат да бул жактанчы. Анан кийин өткөндө да отуруп калдык го. Отурганда да мындай мен Санат байкени карасам өзүнчө эле бийлеп жүрөт да, Мээрим эженин настроениясы жок да. Анан мен Санат байкени атайын алып барып Мээрим эженин жанына койдум, бийлегилечи. Десем деле жанында деле Санат байкенин да көңүлү жок да, мындай внимание чынында эле жок болуп атат Мээрим эже. Ал учурда мындай болчу. Мындай да, мына, например, Санат элементарно эле карасаң, Руслан байке. Кечиресиздер, Айдана, сиз сүйлөдүңүз да, башкаларга да берсеңиз. Бир сүйлөп алайынчы. Бир сүйлөңүз. Эме мындай эле карагандачы, мына Санжар деле бар да, Руслан байке, Тилек деле бар да. Булар карасаң суктанасың да, өздөрүнүн эмелерин, мындай түгөйлөрүн да, мынтип алып отурат, кел иш же, буяка өт, жакка өт дейт да. Санат сенде андай жок. Биз көрбөй элебиз ал нерсени. Ага жооп берди окшойт, ага. Гүлнур. Бая бизде мындай окуя болду да. Биз деген Тилек мырза менен чайга чыккандан кийин биз төртөөбүз жолугуп калдык. Жолугуп калып анан видео тартып жүрөбүз да. Видео тартып жүргөндө бул экөөнө мен видео тартып берип атам да. Видео тартып атам, анан мындай кучакташа турган жери бар болчу. Анан экөөнө мындай кучакташа бергиле, булар кыз жигит да турабы? Кыз жигит мамиледе, анан кучакташа бергиле десем, мындай тартынат да экөө бири-бирине. Гүлнур баарын кылат окшойсуз, режиссер. Жок, негизи эле экөөнүн мындай кыз жигиттик эч нерсени көргөн жокмун сырттан. Экөө бир сырттан мындай башкача адамдардай да. Такыр жакындык жок экөөндө. Бизде баары жакшы, баарын чечип алдык. Мындан аркы тааныштыкты улантабыз. Эгерде мисалы азыр эле ушинтип турсаңар, азыр эле ушуну айтып атасыңар. Буга чейин мисалы биздин тааныштыкка аябай суктанып эле өлөр бактылуусуңар деп эле ушинтип эле айткансыңар да. Мисалы Санат. Анан азыр эми
Силер азыр мисалы ошол өткөндүкү экөөбүз бири бирибизге таарынып кичине мамиледе мындай эме болгон үчүн эле ошол нерсе. Ошол убакта ошондой болуп калыптыр. Ошол убакта ошондой. Келиңиз, Шайрбек. Санат мырза, катуу чуркасаң буттан, көп сүйлөсөң тилден чана эме таясын дейт да. Сен өзүң сөздөрүң өзүң эле кайчылаш болуп атат да, кайрачы. Эки сүйлөп атасыз. Жок, мына мисалы карасаң, азыр айттың башында мына сүйлөп атканда эле жашоо жеңил дедиң да, андан кийин туруп жашоо деген оор да дедиң. Бул бир кайчы. Анан сен айткансың, мага ушундай рамка биринчи келгенде, мага ушундай дистанция менен жүргөн, же болбосо планын конкретный түзгөн кыздар жагат дегенсиң. Мен айткан токтой тур. Мерим айткан, мен просто анда азыр болсо эми мага галочка дейсиң. Жок, сен анын галочкасын бул жерде айта турган сөз эмес эле сенчи. Сен жаңылышасың, мен ал дистанция эме деп. Ооба, жакшы, аябайсың. Мамилени эми психолог досуңар, психолог экеле учурда керек да өзүчү. Переходный возрастта болот да. Анан 50 жаштан 60 жашка чейин бир переходный возраст. Мындай болот керек да. Шайрбек, Меримдин психологко барганда Меримдики туура эле болот. Менден 9 жаш кичүү, азыр ошол балким ошол учурда. Анан ошончо психологко кайрылып аткандыр. Этот мен возрастында болгондо бул деле кайрылбайт болчу. Ооба, психолог сөздү унуталчы. Келиңиз, Санжар. Санат мырза, сизден 10 жаш кичүү. Кичинекей эле кыз, эркелетип эле жөн эле мындай алып жүрсөңүз болот да, мындай эркелетип элечи. Сиздин эле жакшы эле сөздөрүңүз керек да, мындай эркелеткен сөз кандай жагат? Аял кишини канчалык эркитет уже эркелет. Арген, жакшы суроо. Бул жерде өсүп атасың. Арген, мен деле айтпадымбы. Оңолдук, мындан кийин жакшы сөздү айта беришим керек экен. Бирок баягы орду менен чыт эле жүрөктөн чыкканда нерсе айтам деп эле. Ошондой эле айтпадым, ал деле жеңил эле болчу да. Санат мырзага айта кетейинчи, ушул жерден кошумча кылып кечирип коела сөзүңөрдү бөлгөнүмө. Санат мырза, уланат деп атпайсыңар, жакшы болсун, бирок просто баягы жаш кыз да, Мерим делечи. Баягы кошулгусу келет, биз менен жүргүзүү келет кээ бир жактаргачы. Ошолорго кененине рухсат берип койбойсуң, кандай дейсиң? Нурлан мен рухсат бербейм деген жокмун. Бергиле, бирок экөөбүздү мамилебизди сөз кылбагыла да, сүйлөшүп. Туура. Ашыкча границадан өтпөгүлө. Границадан өтпөгүлө. Границадан өтпөйбүз, биз түшүнөбүз, экөөң аябай бири-бирине жак. Аны эфирден сырткары деле сүйлөшүп алабыз, келиңиз. Санжар. Бул нерсе туура нерсе да. Эркектин аялын кызганганы бул бейишти гүлдөткөнү дейт да. Кызганыш керек. Эми негизи айтып атам да, кызганыш керек. Бул жерде туура айтып атат. Мамилени зачем мындай башкалар менен сүйлөшүүнүн кереги жок. Сурасын чындап, туп-туура айтып атат. Мен кошулам да бул нерсегечи. Туура эле нерсе. Анан буларда мамилеси жакшы эле, ошо жакшы эле кетип атат. Буюрса оңолуп атат деп атышат. Бул баары жакшы. Анан азыр ортого булардын ортосуна от салып, ар кайсы нерсени чукуптун кереги жок деп ойлойм. Азыр талкуулап атабыз. Айтурган. Рахмат Санжар. Мисалы үчүн Азыр айтырган. Санжарга жооп берип койсун. Санжарга рахмат. Анан Санжардын ушул сөзүнөн кийин мисалы баардык катышуучуларга баардыгына мындай айтат элем да, дайыр жолго айтып коеюнчу. Мен Меримди эч кандай мындай границага эмеге салган жокмун. Баары менен катышат, силер менен сүйлөшөт. Мисалы мына өткөндө убагы келди. Мисалы туулган күнгө тияк бияка чогуу бара баштадык, туурабы? Ага чейин мисалы биз да бири-бирибизге күнөөлөк болчубуз. Мындан кийин ушундай эле болобуз. Бирок мисалы дайыр жол эскертип коеюн, биздин экөөбүздүн баягы границадан өтпөгүлө, биздин экөөбүздүн мамилебизди сурабай эле койгула. Просто кандай болот, эмне болот? Просто кандайсың жакшысы? Эфирден айтып беребиз дейсиз. Дос катары. Сиздердин мамилеңерге эч ким киришкен жок, биринчиден. Силер эмне деп сүйлөшүп атасыңар, качан жолуктуңар, кандай болуп атат мамилеңер? Айтырган сен ал нерсени билбейсиң, мисалы тилек чалып ошентип сураптыр да мамилесин. Ал кайталанма сөз. Сиз оюңузду айтыңыз. Ооба, бул жерде Меримдин болгону сизден мындай деп атпайбы? Сен аркаңда турамын, кандай болсо да мен баарына чыдаймын, макулмун деп атат. А сиз айтып атасыз, жашоону болсо жеңил алыш керек деп атасыз. Анан көйгөй бул жакта сизде эле да. Ооба, ушундай эле жашоону жеңил алып кетейли, мен сени жакшы көрөм деген жылуу сөздү гана күтүп атат сизден. Ошону сиз ичиңизден чыгара албай, азыр Меримди күнөөлөп атасыз. Айтырган ал убагы келгенде чыгат деп мен деле айттым. Азыр Меримге дагы сөз бербейлиби? Ооба, жанатан бери сиз сүйлөп атасыз, азыр бир ситуациянын курмандыгы деп коет го мындай. Сөз менен сен андай кылба, мындай кылба дебешиңер мүмкүн, бирок көз караш менен мага жакпайт деген менен бул өзү деле рамкага түшүп калышы мүмкүн да. Же бир нерсени айта албай аткан сыяктуу болуп атат да. Эмне болуп атат Мерим? Мисалы Санатбекке бир нерсе жакпаса, мен мындай ошо сезимдерин сыйлаганда булчу. Мейли жакпаса мындай лишний раз мындай кылбай эле койгон депчи. Бирок мен маанайым жок жүргөн, ооба, потому что мындай эмне кылышымды билбей, ошо сезим жок экенин өзүм деле байкап ошентип жүргөм да. Азыр мен уже психолог менен иштештиңер деп атпайбы? Мен аны мындай настроением жок эмес, мен кандай болсо
болсо ошондой жүрөм. Мындай Санат байке кетпей, мен маанайым түшпөйт да. Мындай экөөбүзгө бүтпөй, мен кандай болсом ошондой жүрөм да. Ошол үчүн мен психологко кайрылганым ошол болчу. Анан өзүм үстүмөн действительно кандай каталган болсо, мен мамилеге тоскоол кылган жерде мен оңдоюн деп эле ошол эле болчу да. Мунарбек менен жыйынтыктайлы, келиңиз. Мен мындай силерге акыркы сөзүмдү айтып коеюнчу. Всегда мындай болот да. Бирөөнүн косягі чыкса эле сразу жаман, анан сен мындайсың, сен кызганчаксың. Бир жума мурун эле силер ушу Санатты эмнеде мактап отургансыңар да. Санат молодец. Экөөңөрдү көрүп үлгү алабыз, сабак алабыз деп. Ал кезде мамилеси эле сонун болчу да. Баарыбыз суктанатканбыз ал кезде. Азыр деле ошондой эле, берде эч нерсе өзгөргөн жок. Азыр могу жерде мындай болуп атат да. Силер мындай оом адам экенсиңер, эркекче айтайын бетиңерге. Санаттай бирөөң да ошол жерде отношения курган жоксуңар, эркекче айтайын. Бирөөң кыйраттың, Динара сен кыйраттың да. Кыйраткан жоксуң да, туурабы? Эч кимин кыйратып алган жоксуңар. Эркек кыйраттым. Анан Санатка сайлоо бербек эле, жөн элечи, мындай. Жөн эле сайлоо бербек эле. Адвокат болуп кетти го Мунарбек, Санат кылып атат, Кудайга шүгүр, туурабы? Бүт нерсени кылып атат, бүт отношения кылып атат. Биринчи, өзүңөр кылгыла отношения, Санаттай. Анан Санатты жамандагыла да. Мунарбек бүгүн адвокат окшойт, жактоочу окшойт. Келиңиз, Тилек мырза. Санат мырза. Силерди башында жаңы келгенде көрүп, өлө чын жүрөктөн кубангам. Дагы эле Инстаграмдан карап, экөө бактылуу экен деп кубанып жүрөбүз, дагы элечи. Ошоңуздардан жазбаңыздар. Мен эч кандай деле суроом жок, просто экөөңөрдү мындай бир болсун деп макта көбү каалайт го дейм да. Экөөңөрдү бири-бириңерге сонун жарашасыңар. Ар дайым бир болуп, мындай экөөңөрдүн мындай ортоңордогу плюс минусту эч кандай бир эме чече албайт го дейм да, мындай психолог, башка бир адамчы. Андан көрөк экөөңөр отуруп, жайма-жай отуруп, мындайча айтканда пайгамбарыбыздан калган деле мындай келме бар да. Ошону келмени ичиңерден мындай экөөңөр бири-бириңер жок кезде мындай ортоңордо кандай бир көйгөй болуп атса, ошону айтып, мындай Куран окуп, ошондой жак менен мындай жүрөк тазаласаңар жакшы болот деген ниеттебиз да. Ар дайым бирге болуңуздар, бар болуңуздар. Мындайда ажырабаңыздар, Болду окшойт, биз жыйынтыктоочу сөзүбүздү айтып койсок болобу, Санат мырза? Главное, баарыңарды мен дагы сыйлайм. Биз бул жерде катышуучубуз, даже коллектив биз деп атпайбызбы, сиздердин оюңуздарды да сыйлайм, сиздер дагы туура айттыңыздар. Мындан ары биз бул нерсеге сынбайбыз. Биз дагы мындан ушул сөздөрдү угуп же болбосо элдин айтканын да угуп туруп токтотуп салбайбыз. Биз дальше тааныштыкты улантабыз. Мен дагы мээримге болгон аракетимди кылам. Мээримди даже мындай көтөрүп алганга да дайынмын да. Буюрса баары жакшы. Бул жерден Гүлназ айым мындай 1 саатка жакын карап турдук да. Катышуучуларды оюн айтты. Мунарбек мырза, сиздин айтканыңыз туура эмес, буларды укпа, буларды минтпе депчи. Булар да көргөнүн айтат да. Ар бир адам өзүнүн ой пикири, мнениясы бар, ошон үчүн ар бир адамдын ой пикирин сыйлаш керек. Азыр болду уже, сөз эме жооп берип кереги жок, азыр биз жыйынтыктап атабыз. Биз оюбузду айттык, болду андан кийин. Ооба, чынында багы эл алдында дагы мамиле куруу чынында чоң жоопкерчилик. Багы канча деген адамдар көрүп атат, канча деген адамдар силердин бирге болушуңуздарды каалап атат, качан той деп, мындай жашоодо деле болуп аткан чыгар, ошондой учурлар. Бул дагы болсо чоң жоопкерчилик, балким ошол дагы багы басым жасап атканды чыгар да, багы жоопкерчиликти сезгенде кыз жигитке өткөндө башталды сиздердин ошондой көйгөйлүү маселелериңиздерчи. Ошонун улам дагы бир аз чочулуу болуп аткан чыгар. Кантсе дагы убакыт берүү керек экендигин азыр көрүп турабыз. Дагы бир жума алдыда убакыт берсек, анан кийин балким ушул азыркы бизге көрүнүп аткан көйгөйлөр жакшы жакка чечилип, жакшы жаңылык менен келет чыгарсыздар, Ооба, туура айтасыз Гүлназ айым. Бирок мен Санат мырзага дагы бир катасын айткым келип атат. Мээрим чындыгында 10 жаш кичүү да. Эми аял киши, кыз киши мындай көктө, асманда учуп жүрөр да, мондай болсо экен, тигиндей болсо экен, мага мындай мамиле кылса экен депчи. Бирок бул жерден Санат мээрим таарынса да, Санат мырза да таарынып жүрөт да. Мындай өзүнүн 10 жаш уулу экенин, өзүңүз как мындай терең ойлонбой атасыз да, эгерде ошол убакта таарынганда эле, жүр психолог алып баргандан көрө мен сени жакшы бир кафеге алып барайын, гүл алып барып берип, телефонду өчүрүп, жөн эле көңүл буруп сүйлөшө албай атасыз да. Сизде мындай аял кишинин гормондору кирип кеткен сыяктуу, сиз деле өзүнчө эле
Жок, кечирим сурайсыз мындай. Болот да мырзаларда бизде деле болот. Кээ бирде биз деле айымдарга тарын өрөбүз да, бирок эң негизгиси мээрим башканы сүйгөн жок. Мен сенден көңүлүм калды деп айткан жок. Эң несі сизге да мүмкүнчүлүк берип атат да. Бирок мээримдин психологун, мээримдин декабр деген галочкасын, мага бою узун болсун, теласы мондай болсун дегендердин бардыгын талкалап кое турган сиз эле да бул жерденчи. Ошондуктан мына жигиттик кадам кылып, бир гана көңүл бурганга аракет кылыңызчы. Мына сизге бир жума убакыт берели. Bir жуманын ичинде бир 3 жолу свидания чыгыңыз, 3 жолу психолог жөн эле мээрим жөнүндө жакшы сүйлөп, гүл алып барып берип, мээримди мактаңызчы, болду. Сизде ошол эле нерсени күтүп атабыз да. Ана мээрим тарынса, сиз кошо таарынып жүрөсүз да. Келиңизчи, ошондой кыла алабызбы? Эч күндөлүк мисалы. Эч кандай менде таарыныш жок. Мээримди дагы, ой, 10 жаш кичинекей кыз дей бербей, бул деле уже 24-те чыккан чоң эле кыз. Мындан ары мисалы мен буга чейин деле мээримдин көңүлүн алып, буга чейин деле кылып келгем, дальше кыла берем. Ошо башкачараак кылыңыз эми, уже башка мамилеге өтүп атасыз. Эмнеге таарынат аял киши билесизби? Анткени сизден внимание жок. Толук внимание ала албайт сизден. Эч кандай толук мамиле кура. Анан эгерде эмки эфирде да ушул сөздү келип айтсаңыз, сиз чындыгында анда хайп үчүн келген болосуз да. Жөн эле убакыт өткөрүп эфирде калыш үчүн келген болосуз. Биз сизден бир жуманын ичинде жакшы жыйынтык күтөбүз. Bir жуманын ичинде жакшы жыйынтык күтөбүз. Эми ойлонуп жооп бересиң, анан ойлонбой эле. Мисалы да кыздар чыдап айтат, ошон үчүн келиңиз да. Адам чыдап айтат, эл айтып атат, сиз айтып атасыз деп, мисалы мен шашып эме чыгарбайм. Жок, шаш деген жокпуз, биз үйлөн деген жок. Оюмду, өзүмдө да принциптерим бар. Ошол нерсе менен кетем. Кандай болсом ошондой болом да. Мен мисалы, ооба силердин оюңарды сыйлайм, балким жакшы жактарыңарды алам. Мага кереги жок болсо этет. Туура сиздин оюңуз бар, өзүңүздүн принцибиңиз бар, сиздин жашооңузга аралаша албайсыз. Бирок бул баягы коомдук эфирде сиздер турмуш курган келе атасыздар да, мээримдин убактысын жөн эле албаңыз да. Эгерде чындап мындай өзгөртө алам, мисалы мамиленде мындан да жакшы кыла алам, ошого аракет кылбасаңыз, мээримдин убактысын албаңыз. Анда биз мээримге башканы таап беришибиз керек. Болгону сиз өзүңүз тандап келдиңиз, тандап келген кызыңыз өтө сонун бардык жагынан төп келген. Биз буга чейин да байкап жүрөбүз, шайыр десең шайыр, чоңойгон, турмушка чыгууга даяр. Болгону ошол өзүңүз тандап келген кызды асырап, мамилеңизди жакшырта алыңыз деген гана кеп кеңеш берип атабыз. Мен мээримдин убактысын албаңыз деп, мен мээримдин мисалы азыр сиздин да оюңуз ошондой болот, элдин баарынын ою ошондой болот экен да. Мисалы мээримди көндүрүп алып, убактысын алып ушинтип атат депчи. Мен мисалы мээрим деле башында айтып кетти. Мен 3 жума таанышкам. Ошол учурда деле мисалы айткам да. Мээрим мондай негизи ооба айтып атпаймынбы? Убактыбыз бир кетип калбасын. Эгерде мен ушундай болсо, мен сенин убактыңды алып койгон болбоймунбу дегенде, мээрим жок. Дальше сезимиңиз эметсе деле, мисалы сезимиңиз ачылса ачылбаса деле мен сизге таарынбайм, убактымды албайм дебейм. Бирок сезимиңиз эме ачылбаса дагы тааныш көрөлү деп сунуш айткан. Мен мээримге убактысын албайын деп мен жакшы эле айткам. Эгер депчи. Ошо 3 жума болгондо айткан, анан 3 жумага чейин мындай мен деле айткан күндөр болгондо, анан именно 3 жумада мен бир аз көнүп турдум, анан мен талапкерлерди жөн эле кетиргим келген жок да. Мен турмушка чыгам деп келдим да, бир адам менен аягына чыгайын деген ойдон мен мындай ошол кезде аракет кылгам да. Анан азыр дальше Санат Байкенен зависит этет, мен эч кандай менден аракет болбойт, только взаимно гана болушу мүмкүн. Гүлназ айым, анда өкөнү убакыт берели, бир жума. Ооба, сиздерге убакыт берели да, катарыбыздан орун алууга чакыралы, келиңиздер. Бир жума убакыт беребиз, катышуучулар. Санат мырза бир жуманын аралыгында эмнени өзгөртө алат, аны бардыгыбыз күбө болобуз бул нерсеге. Негизи баягы кээ бир учурда болот го, баягы адам бир эки адамдын ортосунда мамиле эмес, өзүң менен өзүң да тил табыша албай кетесиң го. Кээ бир учурда болот да, өзүң түшүнө албай кетесиң. Чын эле убакыт бергенибиз туура эле болду деп ойлойм. Көрүүчүлөр дагы кошулат болуш керек. Анда биз кийинки темага өтө турган болсок. Кийин Тилек менен Жибек айымды чакырып коелу. Буларды көрсөм эле жүзүмө жылмайып пайда болот да. Буларда эме жок экен да, мындай жашоонун иреттүү эле кандай жашаса ошондо каалагандай жашайт дей. Ошон үчүн жыргал да, график жок. Суроо жооп берип кой, график барбы? Бизге кандайсыздар? Менин жумушумда график жок, жашоодо деле график жок да.
Бирок эң нерсе жибек айымдын жүрөгүн багындырыш. Ошол да эң чоң максат. Эң чоң максаттардын бири жүрөгүн багындырыш. Буюрса колдон келген аракетимди кылып атам. Ошо күчүбүздү жумшатабыз азыр. Кандай эмелер болуп атат дагы бир жуманын аралыгында? Кандай өнүгүп атат мамилеңиздер? Мамилебиз. Канча акчаңыз кетти? Мамилебиз күндөн күнгө мындайча айтканда өсүп атат, жакшы жакка өсүп атат буюрса. Мындай кыз жибектин жаман жагын көргөн жокмун. Баары Кудайга шүгүр. Бирин бирибизди мындай дальнейшийди көрүп койдум да, мындайча айткандачы, мындай ойлонуп деле мындай. Бул кыз менен мен мындай жашап кете алам. Бул бирин бирибизди оңдоп, бирин бирибизди колдоп, коштоп турган мындай жуп чыгат экен да бизденчи. Тарынган убактысы болду? Тарынган убактысы болду. Кантип чыктыңыз ошо? Мен жумушта болчумун ал убакта. Анан кийин лишний раз жаза албайсың да, телефон лишний раз кармагаңа болбой калат. Ошодон улам мындай тарынып кетти, мага тарынып калды. Кантип чыктыңыз ошол ситуация? Келдим. Үйүнө келдим. 4,5 саат күттүм. Чалсам албайт. Кыз жек. Санап отурсам 58 жолу чалтырмын. Вай. 58. Ана. Жумуштан чыгып эле келгем сразу. Анан кийин чыкты. Анан чыкканда эле экөөбүз мындай тардынды мага, тарынганда эле чыгып эле мени карап эле күлүп эле анан сразу экөөбүз бири бирибизди карап мындай мен кечирип койчу да экинчи эле жазылып кеттик да. 4,5 саат эмне кылып алаксап аттыңыз мындай? Сүйгөңүздүн көңүлүн кантип алсаң болот деп көрүп атсыз видеолордон. Мен улам TikTok'ко кирип тиги панда немелердин видеолорун качет этип жиберип койдум. Мындай капалып отурган пандалардын немелери болот. Ошондойлорду ачык окуп атты? Окуп атты, жооп бербей атты да. Эмче кыйнадыңыз? Биринчи мамиле 4,5 саат болсо кийин 4,5 күн күттүрбөк сен? 4,5 күн эмес, 4 жыл күткөнгө деле даярбыз. Көп эле учпайсыз, чек. Жер менен кетебиз. Биринчиден саламатсыздарбы? Мен негизи келгенде эле билген эмесмин. Телефонум беззвук болчу да. Анан мен чынында билген эмесмин да, эми келип күтүп атканын, чалганын даже билген жокмун да мен бунун СМСтерин. Кечинде окуганмын. Анан жумуштан чарчап келип уктап калгам да. Мен кантип билип калдым, мен деген жанымда ушу жашаган эме тааныйт да. Анан комнатама келип эле тур чык деп ушинтип калды да. Анан эмне болуп кетти, мен түшүнбөй калдым да, эмне болуп кетти, жакшы элеби депчи. Анан кийин сени ушундай күтүп атат, эртеден бери күтүп атат деп калды. Анан чочуп кеттим да, ал телефонумду карасам чалыптыр, беззвукта болчу. Анан билген жокмун. Билбейм. Анан чыктым. Ошо чыккандан кийин эле ошо бул айткандай экөөбүз бири-бирибизди карап эле мындай күлүрдүк да. Биз негизи мындай көпкө тарына албайбыз да. Бирок тарынган болчуңузбу ага чейинкисинде? Бир аз. Ооба. Значит, бьет, значит, любит деп койчу эле. Тардын отса, значит, бир нерсе бар деп койду. Тарыгандан акпаратат. Кандай сандың мырза? Тура эле бирок логикасы бар. Тура эле. Мен деле тарынганына убанганыман бардым да. Жөнүнө күттүйсүздөр ошо. Мен айта кетейинчи, тиреге экөөбүз жана эшикке чыгып калдык да, кафе жака барып келип. Анан ушунду айтты да, кыз жибек тарынба да, себеби деген. Жок, тарынганды жагып атпайбы, тарына берсин. Көрбөй калып атыптыр болгонучу. Тилек көрбөй кал, анан сен ортодон тарынып атпайсыңбы? Анан бул сага барып атпайбы, үнөчү. Ошону айтайын дегем. Биз башкача ойлоп алганбыз деле. Аракет кылып атат, жакшы эле аракет кылып атат ошо. Рахмат, Руслан мырза, рахмат.
негизи буга чейинки баягы чыгарылыштарда дагы болгон болуш керек. Ал жөнүндө мындай толук маалыматым жок экен, бирок бул чыгарылышта баягы сүйүктүү жуп деп коет го, көрөрмандардын экөөңөрдүн мамилеңер үчүн дагы баягы фанат болуп көрүп аткандар, биздин редакцияга чейин чалып экөөңөргө жакшылык каалап аткан фанаттар да пайда болуптур көрүүчүлөрдүн арасында. Андыктан бир кол чапкыңыздарчы ошо сонун ширин жоо үчүн. Айта кетейинчи. Ошо эфирден пайдаланып, ошол эми бизге да жазып атышат да. Мен комментарийден да окуп калып атам, анан кийин терең ыраазычылык да. Биздин күйөрманыңарбыз, биз мындай Америкада, ушул Москвада, Европадан жазып атабыз деп аябай мындай личкага чейин жазып аткандар бар да, мындай окуп жете албай. Анан чынында аябай мындай ыраазычылыктан, кандай десем, бул жакка келгиле, биз коноктойбуз силерди дегендер дагы бар. Сизде көрүп аткан болсуңуздар, баарыңыздарга терең ыраазычылык айтабыз. Ушундай ыраазычылык да аябай эле. Келиңиз. Менде мындай бир суроо пайда болду да. Тилек мырза, 10 жылдан кийинки жашооңузду кандай кылып элестетесиз экөөңүздөрдүн? 10 жылдан кийинки жашоону азыркы жашоодон 100 эсе жакшыраак жашоону элестетем. Анткени жанымда кыз жибектей болгон жубайым колдоп коштоп турса, только аракет. Аракет кылам. Спутникте учуп жүрөм да, айда учуп жүрөм да. Болбоду, мырзага ошо колдоо эле керек да. Мындай эме деп атпайбы, мындай сөз бар го. Ата энең бере албаган мотивацияны жаныңдагы жубайың берет дейт да. Эми үйгө барганда апаңызга жооп бериңиз сөз ичинде. Жок, эми ата эненин орду өзүнчө, жубайдын орду өзүнчө, баягы солуп калган учурда тирилте коет дегендей майында айтат болуш керек. Жакшы Гүлназ айым. Анда сиздерде азырынча баары жакшы, мамилеңиздер жакшы өнүгүп баратат, эч кандай көйгөй жок, талкалай турган маселе жок, Көйгөй бар окшойт. Барбы? Сурап көрчү. Негизи жеке суроо бергим келип атат эми. Көп эле кыздардын кыялындагы мырза бул баягы сага таарынбай, сен мындай көңүлсүздүгүн көргөзсөң да, начар мамиле кылсаң дагы ошого карабай, мындай алдыга кете берген мырзаларды айымдар жакшы көрөт да. Бирок ошонун бири Тилек мырза болуп атат да. Эми сиз кандай кылып кыялыңызды көргөзөсүз, бир убакта асманга учуп кетесизби? Ошентсеңиз да Тилек мырза баарына даяр экенин билдирип атат да. Көрүп атам, мындай иш жүзүндө көргөзүп атат да баарынча сизге. Анан Тилек мырза менен мындан аркы жашооңузду мындай кандай көрө аласыз? Мындай жакшы ниет менен айтып бере аласызбы? Ооба, айтып бере алам. Негизи ал таарынган боюнча мындай мен атайын делем деп. Жок, ал жөнүндө эмес. Негизи эле таарынасыз да, айым болгону. Мындайын да таарынасыз. Бирок Тилек мырзада мындай жигиттик сапаттар бар экен да, ошого карабай алдыга кете берет экен да. Эми кыздардын мечтасындагы бала жаныңызда. Ушул баланы мен эме берген, айтырган берген суроону берип коеюнчу. 10 жылдан кийин кандай көрө аласыз жаныңызда? Мен ошол бул жакка келатканда негизи мындай ушундай айттым го талаптарымдычы. Ошол талаптарыма эле ылайык мен күткөн мырза да, мындай мүнөзү дагы мен күткөндөй, мен ойлогондой мырза жакшы мындай жолдош көрө алам да. Бирок кол чапыш керек мындай. Ошол апасына дагы салам айта кетейин. Апама, апабызга. Апабызга эме да, мындай дайыма бул мага келгенде мындай жибек кандай, салам айтып кой деп мындай дайыма айтып турат да. Ошол бирок мындай мен баары бир деле турмуш эми кыйын да. Анан көп ойлонуп отурган нерсе, бир аз мындай коркуп, кичине ошондон балким мен эме болуп аткандырмын да. Чочулап аткандырмын, бирок баары жакшы. Жаман деп айта албайм. Болгон мен коркунуч эле бар да эми. Кандай болуп кетет деген, Аны эми ал нерсени коркунучту жоготуш Тилек мырзадан. Тилек мырза кызгандыңызбы сиз да катышуучулардан? Ким чалат экен Жебек айымга? Катышуучулардан билбейм, катышуучулардан эле жазбайт, чалбайт. Болот да кызганыч. Анан ойлонуп отурсаң, ага нервти кетириш деле болбойт экен да. Ишенич да. Ишенич керек экен да. Анан кийин мен экөөбүз бир мойдо отуруп калдык да. Отурганда анан кийин кандайсың жаным деп эле буга жазып эле балдарчы. Анан ошентип анан кийин тааныша албайлыбы деп эле анан
ошентип эле жазып атышты да, анын башында мындай мани беришим, серьезный мани беришим. Ал баланын аккаунтун жаттап калып, өзүмдүн инстаграмымды ачып алып, прямой дешип жазып, ошентчимин да. Анан кийин каяктасың, мен номерин жиберип, чалчы мага азыр депчи. Ошого чейин барчумун да. Анан жибек аны байкап калып, эмне кыласың ага деп өзүнүн кеңешин айтты да, эмне кыласың ага өзүңдүн нерсиңди оротуп. Алар жазып берет, элде бересиңби депчи. Анан кийин ошолдон кийин азыр жеңил кадимкидей. Прямойго чыкпай эле коюңуздарчы, көз тиет, болгон экөөңүздөр. Сизге да жаным деп жазса, кыз жөөк вообще таарынып албасын да, ошого да бир. Ошон үчүн бул ашыкчадагы кызганычтарды алып келиши мүмкүн ошол нерселерчи. Биз азыр андага мындай эле айтсак көңүлдү эле бурбай калдык. Дальше кетебиз. Все проще болуп баратат. Баарыбыз чогуу байкагандай, бул биздин ширин элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан жуубузда азырынча баардыгы жакшы, Кудай буйрса ушул боюнча уланат деген ниеттебиз. Андыктан сиздердин тааныштыгыңыздар мындан ары карай уланат, уланат. Сиздердин өзүңүздөрдөн угуп коелу. Тилек? Ооба, буйрса уланат. Тилек мырза, ушундай аракетиңизди кыла бериңиз. Бирок жибек Тилек баары бир кечирим сурайт, баары келет деп сиз да Тилек мырзанын көңүлүн калтырбаңыз. Мындай жүрөгү таза, жакшы адамдар бир көңүлү калса, ошо менен до конца калып калышы мүмкүн да. Эми бири-бириңиздерди мындай алыстатпаганга аракет кылыңыздар, мамилеге иштегенге аракет кылыңыздар. Андыктан Тилек азаматсыз, дагы бир жолу кол чабуулар болсун сизге. Ордуктан орун алып бериңиздер. Көтөрүп эле барсаңыз болмок, Тилек мырза. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Ардактуу теле көрүүчүлөр, экранга жакыныраак келе турган кез келди. Андыктан сиздердин маанайыңыздар менен бүгүнкү чыгарылышта жаңы талапкерибизди тосуп алабыз. Шаңды колчалар болсун, Бек аттуу мырза келди. Талапкер Бек мырзаны тосуп алабыз. Кыздардын күнү жагынып кетейин деп атат. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Толкунданган жоксузбу? Мен толкунданып кеттим окшойт анда. Ордуктан орун алып бериңиз. Келиңиздер, экранга жакын келип беребиз. Бек мырза кимге келди? Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы биздин студияга? Ооба, жакшы келдим. Кайсыл жактан келдиңиз? Өзүңүз жөнүндө кенен тааныштырсаңыз. Бишкектен эле келдиңиз. Бишкектен, ооба, Бишкектен. Эмне менен алектенесиз? Мен окууну бүткөм. Күлласаевга жаап калды окшойт. Бир автосалондо иштейм. Кандай? Автосалондо иштейм. Эмне кылып иштейсиз ал жакта? Учредитель катары. Ишкер мырза келип атат. Кол чаап коелу. Түйүңүз кайсы жактан болот? Түйүм Токтогул. Токтогулдан, Жалал Абад. Анара токтогулдар сагындыңызбы? Аябай сүйүндүңүз го. Биз жолуктук, долбоорун качан көрүп баштадыңыз жана эмне себептен ушул жака келдиңиз? Убактыңызды бөлүп, кычырап кийинип, гүл саткан дүкөнгө токтоп, көңүлүңүздү буруп, гүлдөн алып. Жашым 25-ке чыгып калды. Мен ойлорум үйлөнгөнгө убакыт келди деп. Кантип өзүңүздү жеңип келдиңиз да? Мисалы көптөгөн талапкерлер жакшы көрөт биздин катышуучу мырзаларды, айымдардан аябай эле көбү жакшы көрөт да сырттан, бирок келе алышпайт да ушул жаккачы. Ошолорго кичине мындай өзүңүздүн мотивация катары бир сөзүңүздү айтып коюңузчу, келе албай жүргөн талапкерлерге. Сизде деле болду да алгач тартынуу, барсамбы, барбасамбы? Болот, андай нерсе болот. Бирок сүйүү бардыгын жеңет дегендей. Сүйүү бардыгын жеңет. Демек сезимдериңиз ээрчитип келди. Туура. Ооба, ошол сиздин сезимдериңизди багындырган айымды кандай сөздөр менен сыпаттамаксыз? Абдан жөнөкөй, сулуу. Мага жагат. Үйдөгүлөр менен кеңештиңизби же досторуңуз менен кеңештиңизби келем деп? Сөздөр болгон, сөздөр айтылган, чечим кылып келгем. Жакшы. Кимге келди деп ойлойсуздар ушундай аз? Саламатсызбы, кош келипсиз. Менин оюмча Фатимага келди го деп ойлоп атам.
Менин оюмча эки вариант. Башкалар талапкер күтпөй элесиңерби? Жок, мен эки вариантта меники Анара менен Фатима болуп атат. Менин оюмча ушу Фатимага келди. Кимге келсе да убакыт болсунчу. А мен биздин не ишибиз бар деп коеюн. Мен да ойлоп атам, Фатима же Анара деп. Сүйүү жашка карабайт, Динара айымга келди ойлоп атам. Божомолдор болдубу? Божомолду жоопторду угуп Айтып көрдү. коюнчу деди окшойт да. Башкачараак айтайын. Айнура сиз айтып коюңуз жөн эле. Наргиз айым же Фатима. Наргиз айым же Фатимага. Жоопторго рахмат. Мен болсо Айтурган эже келди деп ойлойм. Рахмат. Ошо мен да ойлоп атам. Бекмамбет ким деп ойлоп атат? Наргиза келди деп ойлоп атам. Что эки окшошуп кеткен кичине. Рахматчым. Келиңиздер анда, сиздердин жообуңуздарды угуп көрдүк. Анда өзүңүз айтып койсоңуз, кимге келдиңиз? Кайсыл сулуу сиздин жүрөгүңүздү багындырды? Ал кыздын аты Анара. Гүлдү токту учурашпасаңыз болот да. Бойлоруна Микрофон бер. Бүгүн Анара атайын сиз келет да ботос кийип алып келди да, мына кандай болсо. Тескериче күтпөгөндөй кийинип келиптир. Көйнөк кийип келмекпиз да, билсек. Анара, талапкер келди бизге. Кандай сезимдер курчап атат? Күттүк беле? Жок, мен күткөн жокмун. Ошон үчүн бүгүн спортивный эле кийинип келгем да. Мага келбейт болуш керек. Мага келбейт деп элечи. Несин жактырдыңыз биздин Анараны? Буну сөз жетпейт, муну айтып эмет бүткөнгө. Анара сөзүбүз жетпейт го. Автосалонда иштейт экен, учредитель экен. Мурунку темаларды кайталабай деле койсок болот окшойт, ал дароо эле чечиле тургандай тема экен. Эми Анара мен ойлойм, Анара акылдуу кыз да. Камера үчүн эле уя тийип кетпесе керек. Жок. Кандай бириңиздерге суроо бериңиздерчи, биздин сөзүбүз жетпей атат. Мен сөзүм жок, суроом жок. Шок болуп калды сиздин. Кандай экен Анара, сиз экрандан көргөндөй элеби? Биринчи жолу көрүп атасыздар, жанынан? Биринчи жолу көрүп атам. Бул убакка чейин турмуш курдуңуз беле же? Жок. Бойдок курган эмессиз, Декабрга чейин үйлөнүш керек болду дагы. Мен расчетым боюнча эмки жылы кышка чейин. Жакшы мамиле куруп таанышып, жакшы ниетте келдим да. Жакшы мамиле куруп, жакындан билип, ошол үйлөнүүгө кадам таштаганга чейин болжолдуу түрдө канча убакыт кетет деп ойлойсуз? Менин оюмча жарым жылдан баштап болот да. 1 жыл туура болсо 1 жыл болот. Үй бүлөдө канча бир туугансыз, анан канчанчысыз? 2 бир тууганмын. Мен анан иним бар, мен улуусумун. Улус, Анара январда уже турмушка чыккысы келет. Күтө турат го дейм. Эми бул азыркы оюңузда балким сезимдер ачылып кете турган болсо 1 айдан кийин деле, 2 айдан кийин деле. Туура. Ооба, негизи баягы үйлөнүш үчүн көпкө деле созуп кереги жок да, эгерде өзүң адам тапсаңчы. Анара кандай экен? Суроңуздар барбы? Сиздин талабыңызга ылайыктуу экен? Ашып кеттиби андан да? Ашып кетти го. Мен бул жерден уже бир көрө эле берип койдум, ошо Анара уже жактыруу, сырттан көрө эле жактыруу болду, уже бүгүнкү отказ жок окшойт. Кудай буйрса, суроо жокпу? Катышуучуларданчы? Нурланга микрофон берип койсоңуз. Же көрүүчүлөрдөн барбы суроо? Комментарийге дароо жаза калсаңыздар. Мен да ойлоп атам, Анарага жакты окшойт деп, анткени башка талапкерлер келгенде башкача реакция болчу да. Азыр уже сразу сүрдөп калды силе албай. Мунарбекти эле карап окшойсуз, локти кусайды эле. Көрдүңбү? Анара, эмнеге Мунарбекти карап атасың сразу? Мунарбекти карап. Ай, сүйлөп атпайбы? Чыга берейинби деп суроо бергендей. Жок, актыгыз чыга берейин. Көрдүңбү, мен уже кетип атам деген зак да бул. Көрдүңбү, мага кандай бала келди деп. Нурлан.
Ассаламу алейкум, кош келдиң. Валейкум ассалам. Биздин Анара өтө капризный кыз, билесиң да, көрүп келдиң да. Ооба. Кафелерге барып бийлеп, жакшы эс алган жакшы өртөсөң, тамаша. Ошонун баарына чыдап, буюрса жакшы көңүл буразың. Тамаша болуп калды же чын болуп калды? Кайсынысы тамаша, кайсынысы чын? Эми 50-50 да. Көрүп жүрөсүңөр да историясынан. Жакшыраак көңүл буразың деп ойлойм. Албетте, албетте. Туура. Саламатсыз болуш келипсиз. Негизи биздин Анара мындай нежная, ушул алып келген гүлүңөрдөй эле назик кыз да. Анан ушул назик кыздын көңүлүн түшүрбөй, экөөңөр жакшы жупулуп кетесиңер деп ишенем. Рахмат. Саламатсыздарбы? Сиздер эле жакшы ниетиңиз менен келдиңиз деп ойлойм. Анара, сен да өзүң турмуш курам деп турасың. Экөөңөр сүйлөшүп көргүлө, ошо. Рахмат. Жумушуңуздан сырткары да мына алектенген жакшы көргөн занятияларыңыз барбы? Жумуштан сырткары убакыт аз, убакыт аябай тар. Ал убакытты мен спортко, өзүмдүн хоббиме жана үй бүлөгө арнаганды аракет кылам. Бул негизи талапкерлер келет, анан эми көбүнчө биздин кыздарга көңүл бура албай эки жолго түшкөндөр көп да. Анан сиздин жумушуңуз көп экен, бирок сиз дагы ошол жумушуңузду кандайдыр бир 5%-ын токтотуп, көңүл бурганга даяр болуп келдиңизби? Ооба, туура. Чындыгында кыз кишиге эркек кишинин аябай ийгилиги деле кереги жок да, көңүл эле буруш керек болду, ошол эле сүйдүрөт да кызды. Көңүл үчүн баарына даярмын. Не машина айдайсызбы? Гүлназ жиберип атпасызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Сизге суроом бар эле. Башка тил билесизби, сырт жакка чыгып көргөнсүзбү, ошол тууралуу айтсаңыз. Ал жөнүндө айтайын, мен английский тилин разговорный билем. Бирок сыртка чыкканда Казакстанга, Өзбекстанга эле баргам, СНГ боюнча эле. Зарубеж, башка мамлекеттерге, Европа, Америка барган эмесмин, бирок ниетте барам. Анара эртерээк алып кетип калбасаңыз, кыздар суктана баштады уже. Тил билесизби деп баштады, башка суроолор кетет дейм. Бекмамбет суроору? Кош келдиңиз. Менде бир суроо бар эле. Автосалон иштейм дедиңиз, анан өмүр бою ушу автосалон иштеп өтөйүн дейсизби, же кесибиңиз кандай? Же кесибиңиз айта кетсеңиз, анан ошо кесип боюнча иштейин деген ойлор барбы? Же келечекте алдыда мындай максаттарыңызды айтып койсоңуз кызык болот. Рахмат, жакшы суроо экен. Мен бул жөнүндө да өзүмдү азыр начало пути дегенде болот, орустар айткандай. Мен автосалонду ачып, ошол жакта иштеп жүрөм, бирок башка бизнестерди ачайын деген ойлор бар. Бизнестерге. Туура, автосалондо баягы жумушчу катары эмес, негиздөөчү катары экен. Автосалон ачып. Негиздөөчү уже 25 жашта бул ийгилик да негизи. Үйлөнсөңүз ким менен жашайсыз? Ата-энеңиз менен жашайсызбы? Жо, мен өзүнчө жашайм. Ал бул сөздү ким айтты? Үйдөгүлөр айтты, ата-энеңиз өзүнчө жашайсың деп, же өзүңүз эле чечтиңиз? Өзүм үй бүлөм менен чечтим. Үй бүлөңүз менен чечтиңиз. 2-3 бир тууганмын дедиңиз, э? 2 бир тууган. Иним бар. Ошол калат экен да. Ооба, ошол калат. Бирок келиндик кызмат кылып, эгерде үйлөнүп кала турган болсоңуз, 2-3 жыл кызмат кылдырасыз ата-энеңизге. Албетте. Анара сиз даярсызбы? Анара даяр барына. Көрүүчүлөр, биз дагы чындыгында толкундан отабыз. Бизде талапкерлер келгенде сезбей таттуу эле айта берет го, бизде кыздар, айымдарчы мисалы. Анан Анаранын бүгүн жүрөгү эмес, баардык денеси сезип атат окшойт. Кой бербейин ушуну депчи. Анара, сиздин жооңуз. Мунарбек эмне бар билбей, жөн эле күлүп атат да. Көпкө отуруп калдык окшойт, кете бербейлиби? Кол чабуулар менен анда, урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында талапкерибиз дароо эле келип, биздин катышуучубуздун жүрөгүнөн орун алып кетти окшойт. Эми бул жагын аракетиңизден көрөбүз, э? Кабылып келди. Жакыныраак турсаңыздар. Мына. Ой. Мен азыр Анаранын ичиндеги оюн окудум да. Мен Мунарбектин ичиндеги оюн окудум деп элем.
Жанара ар бир эфирге көйнөк кийип, кабыл кийип келет да, анан бул жолкусунда кабыл кийбей калса, анан бою узун болгон ушундай талапкер келгенде кызыктай болот. Эң биринчи кебетесин бүгүн көрүп алды да. Анан кабыл кийгенден кийин уже таң калбайт да уже. Ошон үчүн кыздарга айтат элем биздин катышчыларга, эмкиде кабыл кийбей келсеңиздер, талапкерлер да боюңузда канча экенин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ушундай сонун маанайда программабызды андан ары карай улантып аткан учурубуз. Азыр алдыда дагы жакшы маанай көтөрө турган окуя боло турганы күтүлүүдө. Анткени бүгүн өзгөчө талапкер келмекчи Гүлназ айым. Ал эми көрүүчүлөр, сиздер дагы кол чабып турсаңыздар, биз бул жака талапкер катары 3-чү сезондун катышуучусу Калык мырзаны тосуп алалы. Кол чабуулар болсун, кол чабуулар болсун. Кол чабуулар болсун. Массага. Шаштын өзгөрүлүшү, кийимдин стили, келиңиз. Бул гүлдү качан сырт жактан заказ кылгансыз, мындай гүл көрүлө элек да Кыргызстандан. Эң сонун жакшы келип алдыңызбы? Бүгүн калык кимге келгенин чогуу көрөбүз. Гүлназ айым, анда отуруп берели. Орнуктан орун алайлы. Калык мырза, келиңиз. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Мен не только студиянын катышуучулардын баарын сагынып калып турмун, туулгандай эле болуп калдык. Сиздер да сагындык, алып баруучулар да. Рахмат. Биз дагы сизди сагындык. Азыр мага разрешение беришти, как талапкер катары кел деп. Мага мүмкүнчүлүк беришти. Мага мүмкүнчүлүк оңол деп дагы мүмкүнчүлүк беришкен. Мен болсо болушунча китептерди окуп, кыргызча китептерди окуп, адеп китептерди окуп, сон биографический жакшы маданияттуу эмелерди, кинолорду көрүп, болушунча оңолгонго аракет кылып атам. Дагы деле мен дагы көп нерсени үйрөнүшүм керек. Чындыгында көрүүчүлөр, Калык мырзанын дагы эми баягы кандай адам өнүгөт дейт Гүлназ айым, өзүнүн катасын үстүнөн иштеген адам гана ийгилекке жатып өнүгө алат экен да. Биз да Калык мырзадан ошол сапатты көрө алдык. Анан бүгүн да Калык жөн келбестен өзүнүн гүл букетин алып алып, кайсыл айымга келди болду экен, ошону сурабайлыбы, келиңиздер, Мен туруп айтайын. Музыка чертип коесузбу бир сүйүү жөнүндө, биз жолуктуктун музыкасынбы? Так. Неден баштасам? Бул кызды негизи проектке чейин эле көргөм. Паркта басып баратып эле подружкасы менен отурган. Анан көрүп болсо баягы женден жана эмедегидей эле, ырдагыдай эле жаман толкунданып атам азырчы. Айтып бериңиз, кол чаап коелу. Кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче, кагылайын, карындашым кагылайын, мага бир жолук деген ойдо эле кеткем ошондочу. Анан кастингке ошол кыз келип калды. Эми шак кылайын дегенде кайра талапкерлер келип кайра чайга чакырып атышты дегенде. Ошондой эле баягы женден мен мынча толкунданчу эмес элем негизи. Азыр кадимкидей толкунданып атам. Мындай эле айта берейин анда. Фатима жогорудан түшүп келчи менин жаныма. Фатима, сизге бир жолу жолукканы келиптир, Фатиманы бул жака чакырабыз анда. Кайран жаштык өткөнчө кагылайын карындашы, ортого чыгып бир жолук. Боюң өсүп кеткенби? Кандайсың Фатима? Денсаулыгың жакшыбы? Жакшы. Мен сени көптөн бери көрбөй кыйналып кеттим. Не жөнүндө сүйлөшсөк? Фатима мындай болуп атат да, Калык мырза. Аракет кылдыңыз, бирок Фатима башка жактан өзүнүн талапкерин күтүп атат да. Анда жакшы билесиз. Ага деле даярсыз, туурабы? Кандай жооп? Мен ага деле даярмын, бирок мен мына жана айта кетейинчи. Эми биринчи шаг кылайын дегенде баягы женден Нурбек келип калды. Негизи эле башын коробкадан биринчи айтайынчы. Жазып салып аткандан биринчи. Ошондон биринчи Фатимага түшүндүрүп кетейин. Негизи Фатима деп эле салайын деп аткам. Баардыгыңыздар Фатима деп атканда баягы женден бир кызыктай болуп кеттим да, предсказуемо болуп калды ошочу. А мен болсо
мээрим деп жөн эле достук чайда деп мээримди жаздым да ошондочу. Анан бирок өзүм кадимкидей өкүндүм, мен болсо Фатиманы эле биринчи чакырсам болмок экен депчи аракет кылып деп. Анан кийин ошого чейин эми аттанайын дегенде баягы женден Нурбек келип калды. Нурбектен кийин Санжардан кийин Бекмамбет. Бирок мен сабырдуулук менен күтүп жүрдүм негизичи. Сабырдуулук менен күтүп аттым, ишенгем. Жалгыз каларын күтүп аттыңызбы? Ошону күтүп аткан окшойм, жалгыз. Мындай болуп атат да. Калык мырза, азыр эми биз дагы Фатиманы калык дагы келиптир, калык менен сүйлөш деп да айта албайбыз да. Бүгүнкү келгениңизди мен Фатима менен мындай дос бойдон калалы деп келген сыяктуудай түшүнүп атам да. Жок, мен бул жөндө негизи макул эмесмин негизи. Жөн эле достук боюнча калгангачы. Мен болсо Фатима менен чайга чыккым келип атат, чайга чакыргым келип атат Фатиманы. Фатима ушунча боорукер кыз 3 баланын тең шагын сындырган жок, чыгып келди. Мен да шагым сындырбайт го деп ойлоп атам. Катышуучулардан Нурлан сөз бар экен. Менде калыкка дагы анан Фатимага дагы суроом бар негизи. Анан өткөндө тилек болуп сүйлөшүп отуруп калдык, калык болду. Айта турган мезгил келди, айта берейин, Сен ошондо айтып берем дегенсиң. Калык айтып аткан 100% ошол атын айтпай койгон, айтпайсың деп атат, айттыра албай койгонбуз. Эфирден айтам деп болбой койгон, мейли дегенбиз, күттүк. Анан ал кыз менен мен сырттан да жүрөм, жолугуп турабыз, мен да сүйөт ал, мен да сүйөм аны. Гүл берип ошол жерден эмемди кылам деп атканда аябай, анан мен ойлоп калдым ошол жерден. Значит, Фатима сен деле айтпай жүрөсүңбү деген ой кетти да. Сага дагы суроо. Кандай болуп калды баягы? Сырттан жол. Мына өзүм жооп берип кетейин, ушул жерден. Мына мен интрига кылып, сразу билип албаштын деп баягы женден. Ал убакта Фатима азыр деле мен жакта анча карабай, ошо Бекмамбет менен болду. Бекмамбет менен жүргөн, мындай айткандачы. Ошон үчүн мен эч ким билбесин деп атайын интрига кылып, Тилек байке менен Нурлан байкеге да баягы жен ал кыз менен сүйлөшөм деп, ал жөн эле тамаша болчу. Туй ата. Сен жаман актер турбайсың. Молодец. Ишенип кеттиңерби? Мен Фатиманын жообун угалы, андан кийин биз калык жөнүндө айталы, андан кийин. Сен эки жооп койду да. Кандай дейсиң? Эки жоопко тең. Ооба деле, жок деле деген жоопторго даярсызбы дейт. Жок, мен макул эмесмин. Негизи ушунча баланын шагын сындырган жоксуң, мен да шагым сындырбады. Экөөбүз жөн эле чай ичип чыгабыз. Жок, негизичи эми ала келе турган болсок, Фатима мүмкүнчүлүк берген буга чейин делечи. Негизи бизде бар да эрежеде бир мүмкүнчүлүк бериш керек. Талапкер болобу, катышуучу болобу. Бирок ошол мүмкүнчүлүк бергенде негедир сиз жүрөгүнүн орун ала алган жоксуз. Калык мырза, бирок азыр Фатиманын жообун угуп көрөлү, Келиңиз. Сен эки жоопко тең даяр болуп келдиң да. Айта. Мен жообум жок. Ооба. Биз Фатимага эчтеке дей албайбыз. Анткени ошол 3-сезон башталгандан бери Калык мырзага убакыт берилген. Анан эми урматтуу катышуучулар. Бул жерде Калык мырза мындай да, адам сезими менен күрөшүп атат да, бул жок деген нерсеге да даяр болуш керек. Балким сизге Фатима сиздин маңдайыңызга буйруган жок да. Катышуучулар деле өзүнүн оюн айтсынчы, мына Калык кандай сонун жигит, Мисалы Калыкта мындай өзгөрөм деген эмес потенциалы бар, бизнес кылам деген потенциалы бар, акылдуу жигит мисалы. Бирок мен ойлойм, Калыкка башка кыз керек депчи. Мунун жан дүйнөсү жаш баладай таза депчи. Болгону кичине тарбия керек эле да. Бул өзүн өзү тарбиялап атат азыр аябай. Мындай жүрөк жылып атат да. Ушул тарбия деген нерсе жакшы нерсе. Калык бул билбейм, бул адамдардан өзгөчөлөнүп турат да. Бул менен мамиле кылуу ушунчалык жеңил да. Сону мамиле кылып, сону сүйлөшүп кетесиң. Кээ бир адамдар ушундай сырдуу болсо, бул менен мамиле түзүп сүйлөшүп туруп приятный да. Азаматсың, дагы мындан ары да өзүң оңдо. Эми Калык мырза чынында эле өзгөрүп жатканын көрүп жатабыз. Азаматсыз. Сизге дагы болсо көп өзгөрүп, алдыга умтулуп кете бериңиз. Фатима айымды деле түшүнсө болот. Анткени сезон учурунда сиз биз менен чогуу жүргөн кезде эле Фатима айымдын сезими жок экени билинген. Эми сиз аракет кылып көрдүңүз. Бул буйрук. Буйрукка каршы чыга албайбыз. Бирок сизди колдойбуз. Сиз азаматсыз. Сизгечи мындай өзүңүзгө ылайыктуу бир айым турат.
Туура. Кел биз Эсенбек мырза, анан Нурлан мырзага берели. Ассалаумалейкум Халык мырза. Баягы өнүгөм десем, өсөм десең өзүңдөн башта дейт го. Андыктан бул жерден азыр калыкты карап отуруп мен ушундай баа берип отурам да. Жана айтып отурган китептерди окуп атам, мындай өзүмө тиешелүү кинолорду көрүп атам депчи. Бул да бир өнүгө алган бир кадам деп эсептейм да. Анан мен сага бир нерсе айткым келет, баягы ушул калыбыңның жазба. Сен өсө турган, өнө турган баласың. Келечегиң алдыда. Токтотпо өнүгүүнү. Калык кеним өзүнчө бир алам да. Калыкты азыр ойлонуп отуруп баягы жаңы катышуучу болуп келгенде эле абдан жакын болуп кеткенбиз. Абдан сонун жигит. Анткени мени тура эмес ойлоп алган, мен келгенде эле тамада деп ойлогон экен. Мен тамада эмесмин да. Байке, жаныңызга эме кылып алып аласызбы деп жакын болуп кеткенбиз. Абдан сонун жигит, өзүнүн үстүнөн жакшы иштеп атат. Буйрса дагы иштейт деп ойлойм. Молодец, ийгилик каалайм. Калыкма сонун баласы, уламайке, рахмат. Кандайсың, жакшы келе болдуңбу? Жакшы, кандайсыз Айдын ажа? Баягы акыркы эфирде калык менен биз экөөсү түшүнбөстүк болуп кетпеди беле? Андан кийин биз калык экөөс сүйлөшкөнбүз. Рахмат, калык сага кечирим сураган, биз экөөс кечиришкенбиз, бирибизди түшүнүшкөнбүз. Андан кийин дагы чалышып, сүйлөшүп турабыз азыр. Өзгөрүүнү көрүп жатам, калык менден да кеткен. Мен дагы азыр учурдан пайдаланып элдин алдында кечирим сурап коеюн. Сенден убакта болбой калган, бизде момент болбой калды. Бирок биз экөөс бирибизди түшүнгөнүбүздө турабы. Сен эң мыкты жигитсиң, өзгөрүүнү көрүп жатам. Рахмат, ушунуңдан жазба. Чоң рахмат Айдын ажа. Калык кандайсың? Этегинде беребиз сөздү. Ассаламу алейкум Калык. Сага бакыт каалайм. Буйруса сен дагы табасың өзүң теңиңди. Бакыт каалайм. Чоң рахмат Арслан байке. Фатима менен ортоңор мисал үчүн өткөндө чайга чакырдың, токтогон мамилеңер, аны түшүндүң. Анан жашоодо мен сага мындай советин берет элем. Жеңилгенди да үйрөнүш керек да. Бир аракет кылдың, эки аракет кылдың, жеңилгенди кабыл ал. Анан кийин мен ойлойм, сен сырттан өзүңө сонун кыз таба аласың деп ишенем. Мунарбек мырза. Калык куш келипсиң. Чындыгында өзгөрүп атыпсың, байкалып атат. Прическаңан баштап. Кудай мырза жакшы, молодец. Негизи дагы мен бир нерсени айта кетейин, бир туура айтып койбоймунбу? Фатимага айтайынчы мен, Фатима негизи чынында эле бир жакшы кыз экен да, мындай түшүнүктүү. Бирок калык экөөңөр чын эле туура келбейсиңер, ошону айтайын дегем. Ооба. Фатимага да сөз берип коелу, Мен ачылып кетейин, Калык кош келдиң. Негизи чындыгында аябай сонун мырза, Калыкчы ачык, ичинде кири жок, чындыгында мындай жакшы мырза да. Мен ойлойм, буюрса бактысына аябай өзүнө окшогон, ачык, сонун мындай кыз жазылган депчи. Ошону эле күтүүңө тилектешмин, сонун жубай болуп, сонун үй бүлө курушуңа тилектешмин. Тоюңа чакырдык. Чоң рахмат. Барабыз буюрса. Буюрса. Башында айтып кеткендей эле Фатима менен Мерим экөөнү салыштырган бир кыз табат окшойм ошондо буюрса. Мына эми туура чечим болду. Кызганбайсыз, Санат мырза, бул жөн эле сөздү. Санат мырза тийишерейин. Тамаша. Негизи мен ойлогон эмесмин, ушунчалык катышуучулар Калык мырзаны жакшы көрөрүнчү Гүлназ айым. Бир сонун сөздөрдү айтышты го, мындай. Демек сиз ушул нерсеге татыктуусуз да, Калык мырза. Ар бир эле катышуучу биринчи сезон болобу, экинчи сезон болобу, ушундай катышуучулардын жүрөгүнөн, элдин жүрөгүнөн орун бардыгы эле таба бербейт. Бирок сиз таптыңыз десек болот. Аз убакыттын ичинде? Аз убакыттын. Мен дагы ушул катышуучулардын арасынан мага эң жакын болгон Санжардан да сөз уккум келип атат. Санжарга микрофон берип коесуздарбы? Санжар сүйлөйсүң. Досум сүйлөп койсунчу. Эмнеге сүйлөйсүз? Эң жакын экенсиз го. Ассаламу алейкум. Калык кандайсың? Жакшы, ден Жакшы. Калык жөнүндө сөз айта кетсем, ошо башынан эле айтып келаткандай өтө мыкты жигит. Мында башка балдар да жок. Өзүнүн сапаттары бар, мүнөздөрү бар. Мындай бул бир нерсени кылам десе, ошол нерсени кылат да булчу. Анан бул азыр болсо өзгөрүп атканын мен да байкап жүрөм. Мындай ошол нерсе колунан келип атат такырындык менен. Эгер ошол нерсени сен чынында ошол нерсени жеңип результат көргөзсөң, ошондо сага адамдар даана баа берет да. Азыркы учурда сен өсүү учурундасың. Ошонуңдан жазба. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Чындыгында 3-сезондо Калык өзүнүн аябай жигиттик сапаттыгын жана
ушул канча жашка чыгып калдыңыз? 24. 24 жашында эле ийгиликтүү мырза экенин көрүүчүлөргө да катышуучуларга да тастыктап кетти. Сиз ар дайым биз жолуктук долбоорунун жүрөгүндө жашайсыз. Андыктан биздин эфирди калтырбай көрүңүз. Сиз эфирден кетсеңиз эле биз жолуктук долбоорунан кеттик деңиз, анткени редакция менен сиз ар дайым кызматташып турасыз. Ушундай 3-сезондун катышуучусу калыктай болгон жигитке кол чаап кое болчу керек. Келип коштошпаңыздар калык менен. Миллиондордун арасынан ардап сезим тазасынан башкачасын бардыгынан. Урматтуу көрүүчүлөр, эреже деген эреже экен. Ал кандай сапаттарга ээ болбосун, бирок биз жолуктук долбоорунун өзгөчө эрежеси бар. Демек ошону буза турган болсо, биз коштошо турганга туура келет экен. Ооба. Мындай көңүл ооруткан, жүрөк ооруткан окуялар аз болсун дейли, бирок алда Кудай буйруса, дагы да болсо Кыргызстандагы өзүнүн жуун издеген, жарын издеген жалгыз бой кыздарды жана мырзаларды табыштыруу максатында түзүлгөн биз жолуктук долбоору ар дайым сиздер менен тыгыз байланышта болуп кызмат кылууга дагы даярбыз. Менин өтө таланттуу, ырчы, бизнес-вумен жана ошондой эле эң мыкты алып баруучу жана эң мыкты адам Гүлназ Чыныбек кызы болду кесиптешим. Ооба, жана ошондой эле өзүнүн жашоосунда өзүнгө гана эмес, жалпы адамдарга пайдам тийсин экен деген ниетте эмгектенип жүргөн жана мыкты жолдош, мыкты кыргыздын уулу Канат Шабданбеков. Өтө эле мактап койгон жоксузбу? Билбейм, мен бактырам. Көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Эртең 20:30-да кайрадан көрүшөбүз. Жакшы Ал эми калык жөнүндө жакшы сөздөр жазганды унутпаңыздар. Чындыгында ошого татыктуу бала, Ооба, жүрөгү таза инсандар дал ошондой комментарийлер жазыңыздар. Рахмат.